Мына кирип атабыз. 27 адам күтүп атат. Аха, болуптур. Все, biz girdik. Всё, макул, давай. Всё, пока. Салам, салам. Салам, Башталды азыр. Срочно группаларга айтыңыздар, башталды эфир bizde. Бизди көрүп атасыздарбы? Гүлшан Акылбекова менде бар дейт. Менин командамго. Салам, салам. Так, эми биз жаңы эле кирдик. Бир аз кеч калып калдык. Кечирим сурайбыз. Кечиктикпи? Канча адам калды? Азыр пока 31. Да, токтолобуз. Азыр күтөйлү. Берик дейт, Мерим эже дейт. Салам, кандайсыздар? Турсунай, Нурлан, Гүлзада, Сабира, бүт менин командам салам. Сонун поддержка кылып атышат. Күтүп турушат экен да? Күтүп турушат. Кандай? Кандайсыздар, саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарды ушу Ноорузуңуздар менен куттуктайбыз. Калысбек, ооба 3 мүнөт өтүп кетти. Биз 17 өткөндө кирдик. Бизде дагы бул жакта технический сбой болуп турат. Дароо кирип кетиш кыйын. Ошондуктан кичине күтүп калдыңыздар. Фаберликке мен эми катталгам, эмне Кылышты билбейм дейт. Секинден үйрөнө алабыз баарын. Прямой эфирлерди көрүп туруңуз. Андан тышкары сайттарда атайын окутуучу видеолор бар. Фаберлик 1.info деген сайтта. Ал жерде ар бир вариант менен үйрөтүүчү видео сабактар бар. Наставник менен тынбай кабарлашып туруңуз. Ал сизге баардык жолдорду көрсөтүп берет. Азыр бизде 42 болду. Бат-баттан кошулуштун, күтө турайлы. Бизде ровно 100 адам болгондо биз эфирди баштайбыз. Гүлпери менен таанышасыздар. Эмне болуп уктап калган, эмне болуп кайра ойгонду, баардыгын угасыздар. Баардыгына күбө болосуздар. Так. Бизди кайсыл жерден угуп жатасыздар? Кайсыл шаарлардан угуп жатасыздар? Жаза кетиңиздер. Салам. Ооба, окшошпуз да. Гүлшан, салам. Багдагүл. Москва, Канатбек Канатбек өтүп кетти. Анушев дейт окшойт. Анушев. Балыкчыдан дейт. Кадамжа, Екатеринбург. Вау. Атыргүл, салам. Каракол, Лейлек. Ух ты. Канадская область. Бишкек дейт. Вау. Весь мир почти, Ооба. Бишкектен салам. Бишкек. Биздин наставник дейт. Питерден экен. Нокат. Кече бардым, сонун болду деп Питерге барабыз. Бишкек, Екатеринбург, Калужская. Нет, канадская эмес, Калужская. Караколь, салам. Москвада дейт. Звук жакшы эле угултабы? Кара Суу шаары дейт. Нарын, Жалабат. Биздин жердештер жалабаттыктар. Нурлан эмеге барган билесизби? Ооба, эстейм, эсимде. Вице-директор болуп калды. Вау, сонун го. Классно. Жаш бала, Чита, Сахалин. Вау, сонун. Нарынга дагы салам. Нарынга да барабыз буюрса. Да кааласа. Илгиз, Исфана, Кызылкия. Уже 69 адам болуп калды. 73 адам болду. Куршапка салам. Салам. Москва. 71 адам болуп калды. Ысыкөлгө салам. Москвадан суроо, бизде эчтеси кар жаап баштады. Кече күн сонун болчу, бүгүн уже кар жаап атат. Дарежем эме калыңыраак кийимдериңизди ала бериңиз, Москва суураак десем, кече күн ысып кетти эле. Эмне эле силерде ысык экен го, мен эмне калың кийимдерди алдырттым. Бүгүн уже кар жаап атат эчте. Ысыкөлгө салам. Ленстен дейт. Питерге, Питерге пока бара албайбыз, бирок планда бар. Так, мен Нурлан 76. Караман Гүлпери эже дейт. Алина, Нарындан болосуңар силер. Буюрса директор барабыз. Мен Таласка, бирок жакынкы убакта планыбызда бар. Где-то бир айдын ичинде барып калабыз. 20 күн ичинде биз барабыз Таласка. 82. Биз азыр Ошто, Кыргызстанда, Бишкектен, Кыргызстанда негизи саат 2 болгондуктан бул убакта интервьюга кирүү бир аз ыңгайсыз. Ошондуктан аз адам саны азыраак болуп атат, бирок повтордо бүгүн кечке чейин 2000-3000 адам көрүп кетет. Анткени бизде жанагы эң жанагындай иш маалуу болуп калат да. Өзү бизде интервьюну кайсы убакта жакшы көрүшөт? Кечки саат 5тен кийин жакшы көрүшөт. 6, 9, 8дерде себебен ошол убактарда бар иштен бошогон убакыт болот да. Ооба, окшошуп экенбиз. Азыр эмнеге окшош экенибизди дагы билесиздер, эмне үчүн окшошпуз. Так, 89 аз эле калды. Давайте кошулуңуздар. 90.
90. 10 эле адам калды. 10 адамдан кийин баштайбыз, Кудай кааласа. Баары көчөдө жүрөт экен. Илгиз туруп айтат, азыр Ооба. баардыгы офисте иштеп атышат, азыр көчөдө жүрүшөт, мастер-класс кылып жүрүшөт. Салам. Салам Фарида эже дейт кандай элейм. Ооба, макияж. Экөөбүздүн тенибиз окшош болуп атат, ошо айтат. Ошо окшот. Өзү боёнду, мен көзүн эле боеп бердим. Оксана эже, бүгүн бизде Москвада 23-төр, Москвада директорлор отдельно отурабыз да, Гүлпери? Кудай кааласа. Вообще директор болгон сол эмеси атмосфера, окружение өзүнчө эле тартат го, баягындай. Жалаң директорлор 23-төр деп деген. 23-төр өзүнчө башкача басып, мынтип. Гүлзада бүгүн чогуу отурабыз. Салам дейт. Эдилиса салам. Эдилиса. 97 3 эле адам калды. 3 адам. Ооба, Самара ушул директор. Самарада директор болсоңуздар барабыз, конечно, бирок сразу эмес, бирок барабыз. Все 99. Ошко билбейм, бир Бир жарым жылдан кийин пландаштырып атам Кыргызстанга барганга. Гүлпери мага прическа жасап берген атат. Гүлпери азыр ушунун баардыгын айтып беребиз. Азыр баарын айтабыз, историябызды. Болду. Баштайбыз, жеттик. Шайгүл эже, салам. Чын айтканда окшош деп атасыздар. Ооба, Гүлпери менин сиңдим болот. Биз бир туугандардын балдарыбыз, биздин өзү 4 эле бир тууган ата энебиз, аталарыбыз да. 2 бала, 2 кыз болчу, бирок биздин, к сожалению, биздин эжебиз эң ошо атамдардын эң кичинекей карындашы 19 жашында өтүп кеткен, бирок 3 эле бир тууган калышканда, ошо биз 3 бир туугандын балдарыбыз. Бул Гүлпери менин абамдын, атамдын бир тууган агасынын кызы. Биз чоң кызы, мен атамдын чоң кызымын. Экөөбүз бул фаберлик бизнесинде экөөбүз. Гүлпери өзүнө таштап Мына речем айтмакчы, акчымчыктар. Акчымчыктар, биз акчымчыктар дейт. Өзүңдөн таштырып кет. Деги эле фаберликке эмне болуп келип калдың? Ошолор боюнча айтып кетсең. Менин аты жөнүм Кымбатбек кызы Гүлпери. Дария эжем айткандай, 2 бир туугандын кыздарыбыз. Дария эжем бул бизнеске мени көптөн бери эле чакырат, бирок мен кызыгуум жок болуп жүргөн. Акыркы жолу чакырганда кыш мезгили болчу. Как раз ошондо Дария эжем мен чалып калдым. Эмне болуп чалып калдым билбейм. Жөн гана чалып калдым. Анан Чалып тутулуп калдым. Дария эжем эме кылды. Азыр эмне иш кылып атасың деди. Ал мезгилде мен төрөп үйдө декретте отурганмын. Декретте отурганда азыр үйдө эле мен бекерчимин дедим. Анан Мирлан жездеме берип калды трубканы. Анда Дария эжем фаберликке кириши элек болчу. Анан Мирлан жезде мага видеолор таштады. Азыр эмне иш кылып атасың деп биринчи эмелерди кылат го, презентацияларды өтөт го. Үйдө иш кылып атсаң, как раз мен сага онлайн жумушум бар, онлайн сунушум бар. Ушул бизнести көрбөйсүң, ушул видеолорду көрүп чык деди. Көрүп атсам мен күйөөм тараптан каршылыктар болду. Эмне эле көрүп атасың? Какта нерсени баштабай жөнөт турчу деди. Токтотуп салды сени. Анан токтотуп салды. Анан кийин секинден көрүп жибердим. Бирок баягы видеолорду көргөндөн кийин кандайдыр бир ойгонуу пайда болуп калды да мендечи. Анан үйдө отура албай калдым. Кандайдыр бир депрессиялар башталды. Баягы күндө кылып аткан комфорт зона мага жакпай баштады. Ичимдеги бир жалындаган бир сезим ойгонуп, ошол мага тынчтык берген жок да. Бир нерсени каалап атам, жаз келип атат, башка болуп атат, элдерди көрүп атасың, баягындай үйдө депрессияда отуруп калганда баарыңыздар түшүнсөңүздөр керек, баягы учур өзүңүздөрчү мындай түшүндүрүп бере албайсың да ал учурдан кантип чыгууну. Анан ошентип Демек сен депрессияда түшүп кеткенсиң, терең депрессияда. Терең депрессияда болгомун ошол учурда. Анан кийин мен катуу үй бүлөбүз менен ошол адам өзү кандай болсо окружениесинде ошого жараша өзгөрүлөт дегендей ошол мезгилде менде айлана чөйрөм менен мамилелерим бузула баштады. Мисалы үчүн күйөөм, кайненем дегендей бар жок учурда мындай минуска кетип баштадым десем болот да. Анан мен таарынышып туруп болбогон эле шылтоолорду айтып туруп Ошко качып кетип калдым десем болот. Ошко бардым да Дария эже менен жолуктум. Дария эже менен Кайсы айлар болчу ошо? Ошондо апрель айлары болчу. Как раз апрелде Мен туулган күнүмүздө. Настроением жок болуп турган, билесизби, ошону татуаж жасаткан. Кашым жасаткансың мен туулган күндө. Ооба. Кыйын настроением жок, мындай отуруп, мен Дария эжем ошондо таныбай калган да. Гүлпери такыр андай эмес эле да. Всегда жизнерадостная болчу, дайыма бирөөлөргө энергия берип турган, энергетиканын өзү немеси болчу да, воплощение энергетики болчу да. Мен менен сүйлөшкөн ар бир адам, мисалы үчүн кичинемемден баштап магазинде иштегем, дайыма күлүп турганмын, дайыма эме болуп турганмын. Мындай адамдар менен сүйлөшүп, адамдар менен адам болуп жашаганды жакшы көргөн адаммын да. Эмне кылат? Оны фонду тосуп коюш, жаман жактырат фонду. Айт бер. Ошентип мен Дария эжеме келип айтып калдым. Дария эжем эртеси дарханда чайханага чакырып калды.
Гүлпери деди, азыр келе аласыңбы деди. Ооба барам дедим. Чоң энемдин үйүндө отурганмын. Такси менен сразу бардым да дарканга барсам, Самара эже жаңы эле Лондондон келип, ошондо Немеден, Сингапурдан. Сингапурдан келген экен. Сингапурдан келип, даже директор эмес беле ошондо. Жаңы директор болгон эле ошо. Жаңы директор болгон экен. Ошондо сабак өтүп аткан. Самара эженин метод Диккенса деп баягы ичиңдеги жаман энергетикаларды, эмоцияларды чыгарып, ыйлатып, өзүңө убада бердиртип, баласын көтөрүп келген ошо демек Дархандагы жолугушкачы. Ооба. Чачым булган. Жүдө. Анда Шарафидин кызы да келген эле эсиңдеби? Ошондой болуш керек, ооба. Көп эле адамдар келген, ошондо Дарханга барган, андан кийин Жалал Абадка барган, жолугушууга барган, менен чогуу барып жүргөндөр азыр барыбыз эле окружением баары директор да азыр. Анча мынчасы калды, бирок жакында алар директор болушат. Дарья Пепи салам дейт, Лилия эже кантайсыз? Вот ошондо жүдөгөн, ошондо Лилия эже жаңы эме кылып, быстрый старт менен директор болуп, командасын эртеси күнү, Дархандан эртеси күнү салондун жанында тушунда эмне деген эле кафе. Ошол жерге чакырып, ошол жерде сабак өтүп аткан. Кичинекей 40 чыга элек баласын көтөрүп алыптыр. Ушундай иштеп атышабы деп туруп, мен ошондо дагы кызыгып баштадым. Дагы видеолорду көрүп баштадым, адамдарга чакыра баштадым. Сатуу сабактары деген видеону көрдүм дагы. Ошол видеодон рахмат. Ошол видеодон эме болуп, ошол видеодо айтылган сөздөрдү, техникаларды сразу практикамда колдонуп баштадым. Подружкаларыма айттым, туугандарыма айттым, бөлөлөрүмө айттым, кайынжурттарыма айттым, баарына айтып чыктым. Бирок баары эле мени макул деп туруп сразу келип жазылышкан жок. Бирок менин жакын подружкам Назира деген кыз келип жазылды. Азыркы учурда ал уже почти азыр 1000 балл. 1000 балл. Жакында 1,5-2 миң болуп уже рост кетет да, командасында өтө күчтүү адамдар бар. Сөзсүз директор боло турган потенциалы бар. Көп таң калышат да, бир туугандарыңан иштейби депчи. Чын айтканда бизде 2019-жылы гана кошулуп баштады туугандарыбыз. Менин өзүмдүн туугандарымдан бири дагы иштебейт. Фабиликте бир гана ошо сиңдим иштейт. Мен өзүм бир тууган сиңдим дагы Туугандар иштебейт. иштесе капа болбойбуз. Бир тууган сиңдим дагы иштебейт. Мен 1000 результат көрсөм да иштебейт да. Мен өзүм туугандарыма күчүм жете албадым. Биринчи жеткен десеңиз. Ооба, мен ошол сиңдиме көбүрөөк күчүм жетти окшойт. Зато мен ыраазымын азыр. Ооба, бирок биз өтө азбыз. Туугандарыбыз өтө азбыз. Анан ошондуктан менин туугандарым полный бардыгы Казакстанда. Бул атам тараптагы туугандарым өзү аз эле саналуу эле да. Ошондуктан бирок эми тартып, бирок кайын-журтум уже иштейт. Болгондо да сон статустарда иштейт да. Тогуз-тородон салам дейт. Гүлпери дагы улантып кетсек, сен ошентип бул биринчи жолкусу болду да. Ошо ойгонгонуң. Биринчи ойгонгонсуң, Ооба. Кийинки ойгонгондорун жөнүндө айтып берсең? Уктап калгандарымчы да. Азыр ошол. Московский жашоонун фондорун оңдоп жүрөм. Биз сырып жабып, мен келиним келип жабып атып кеңири отура беребиз болду. Молодец, аябай акылдуу сонун келиним бар. Өзүм бир тууган келиним бар. Сүрөттү жабып кетип калды. Ошону тосуп отурат. Эми кеңири отурсак боло берет. Жылоодуңа. Болду. Эмне болуп уктап калдың кийин кайра? Бизде азыр бул жакта аябай көп уктап калгандар көп да. Уктап калыш оңой экен да. Кантип уктап калаттың? Мындай экен да. Мен уктап калганын себеби азыр анализдеп көрсөм, ошол мезгилде мен адамдарга айтыпмын, туугандарыма айтыпмын, баары эле макул болуптур да, сразу өнүгүү болуп кетпептир, мен элестеткендей эле. Сонун бизнес эмес экен да, мунун кыйынчылыктары бар экен да. Ооба. Адамдар директор болуп калбайт экенсиң. Келсең эле директор болбойт экенсиң, 1-2 сүйлөп койсоң эле директор болбойт экенсиң, же 1-2 сабакка катышып койсоң эле директор болбойт экенсиң да. 5-6 видеону көрүп койсоң эле директор эмес экенсиң да бул бизнестечи. Же болбосо эжең эме болсо, элитный директор болсо, директор болбойт экенсиң да. Вот, ошол сөздү дагы көп айтышат да, жанагы эми бул бир тууганда тартып койду да, бул тууганда тартып койду да, мен жок тартып кое экен, жок. Бардыгын айтып берем. Ар ким кылса өзү үчүн кылат. Гүлпери эмне 100 000 тапса, мага 1 тыйын бербейт да. Мындай ыраазычылык айтышы мүмкүн, бирок акчасын бөлүшпөйт да. Ошон үчүн бул жерде жанагындай бул менин тууганым эле, бул менин тааныбайт элем деген нерсе жок. Вот. Ар бир иштин өзүнө жараша кыйынчылыгы болот экен. Ошол кыйынчылыктардан басып өткөндө гана анан ийгиликке жетет экенсиң да.
Экинчи жолу ошентип уже желанием кача баштады, жок кой деп. Анан кийин атамдардын магазинине уже менин фокусум бөлүнө баштады. Атамдардын магазинине конкретно жардамдашып ошол жерде баягындай конструктивный иштеп коелуп күнүмдүк жашоого кирип кеттим. Табийлик калып кетти ошо. Табийлик калып кетти. Канча балл элең ошо калып кеткен учурда? 9% чыккан элем. 600 балл. Ооба. Сарыпатиге барганбыз. 600, 900 ушинтип жыргалуу жашоодо. Анан мен ошондой эле дегем да, бул жерде мындай как хобби катары. Табийлик сен серьезный иш катары кабыл алган. Серьезный иш катары кабыл алган эмесмин да ал мезгилдечи. Серьезный иш деп ойлогон деле эмесмин. Бул эми кандай мага депрессиядан чыгууга жардам берген нерсе катары гана көрүп калдым да. Тренингдери, сабактары, ушундай окружениясы мага ушул өзүмө ушунусу менен гана мага байлап турган да. Фаберлик мага эмне үчүн керек? Ошо депрессиядан чыгуу үчүн керек. Тренингдери керек. И всё. Сабактар өзүн өстүрүү үчүн керек. Алаксуу үчүн керек. Убакытты өткөрүү үчүн, пайдалуу жакта өткөрүү үчүн керек. Бул жакта Лилия да жазып кетти. Мен да көп айтып кетишкен, таанышың болгон үчүн өстүң деп. Вот мен андай эмес. Мына көрдүңүздөр, мен даже сиңдим болсо деле мен көтөрүп салган эмесмин да. Себеби дегенде ар бир адам өзү иштеш керек. Мен көтөрүп койгом бир убакта. Кийин айтып беребиз. Ошол кичине калды, жетебиз азырчы. Ал 3-чү жолу өчкөнүм болчу. Андан кийин кайсы жерге токтодук? Сен ошентип сен депрессиядан чыгарчу иш деп ойлогон куралдарды көрүп калдым. Андан кийин Казакстанга Эркин Эрбачаевдер менен жолугууга бардыңыздарбы? Ошол мезгилде баягы 5 сааттык видеону таштадыңыз группаларга. Ошолорду көрүп чыккыла дедиңиз. А мен болсо өнүгүүнү жакшы көрөм да, баягындай окуганды өзүмчө билем. Ошол мезгилде ошол видеону көрдүм дагы, анан кийин ойгонуп калдым. Ойгонуп кеттим дагы, анан кийин дарежем менин звонок келип калды сразу ошол мезгилдечи. Гүлпери укам, сен менин сиңдим болгонуң үчүн мен сага айтып атам, мен сага жакшылык каалаганым үчүн айтып атам деп чын дилинен сүйлөп аткан ошол нерсени, жүрөктөн сүйлөгөн нерсе жүрөккө жетет дегенди. Ошол нерсеси мага жетти дагы. Ошол мезгилден дагы экинчи жолу ойгонуум башталып, мен более серьезныйраак кирише баштадым. Ошондо тренингге өчүп калгам да, уже жок барбайм, эч кандай болду, уже депрессиядан чыктым, мен жашынакай жашап атам, уже жашоом жакшы деп. Ошол мезгилде Ысык көлгө бара турган болуп калдык. Ал жака ошо Эркин Эрбачаев, Любовь Тилебаева келе турган болчу. Булар Любовь Тилебаева Казакстандын күчтүү лидерлеринин бири, астынан канчалаган директорлорду өстүрүп чыккан бриллиантовый директор болмойбу? Короче, 300 000, 500 000 доходтору бар да. Эркин Эрбачаев деле ошондой 300 000, 500 000 доходтору бар. Өтө күчтүү лидерлер да. Өзбекстандын, Казакстандын, Дарья Батырханова, Мирлан Батырханов дегендей күчтүү лидерлеринин бири. Ошо Гүлпери Ысык көлгө барганда бизде бир туугандары жеңемде аябай жаны чыккан, мени жаман көрүшкөн, биз экөөбүз жаман көрүшкөн ошондо. Мага себеби ошол мезгилде өзүңүздөр билесиздер, Айылдын турмушу, ошондо апам дагы ооруп калган, больницага жатыш керек болчу, магазинде карай турган киши жок. Кыскасы, мен такыр бош эмес элем да, бош адам эмес элем. Нары жакын туугандарыбыздын тою болчу, алардан баарынан баш тартып туруп, өзүмдүн апам ооруп атса да, ошого карабастан мен даже күйөөм каршы болду, барбайсың деп. Күйөөсүнөн мен чалып жооп сурап бердим. Ата-энем каршы болду. Ата-энеме жок, мен барышым керек, мен барамын, мен ушул бизнестен акча табышты каалаймын, мен барышым керек деп канчалаган тоскоолдуктарга карабастан бардым. Ошондо даже мен кийинки сиңдим бар, Гүлперинин экинчи 3 кыз да буларчы. Ошо 3-чү сиңдиси мага SMS жазыптыр, мен аны бир айдан кийин окудум. Өзүңүз кетсеңиз кете бербейсизби, эмнеге мен неме кыласың, пропаганда кыласың деп ошондой күндөрдү өткөнбүз экөөбүз башыбызданчы. Мен Гүлпериге айтып коем, эмнеге мага антип жазат деп, буну айтып коем, короче. Бирок барып келгенде ошондо сага эмне пайдасы тийген ошо барып келгенде? Ошол мен барып келгенде балаң ооруп кеткенсиң го наоборот. Балаң менен кошо баргансыңбы? Балам ооруп калган. Эми алыс жолдо кичинекей бала, 10 айлык бала, колумда 10 айлык бала менен Ысык көлгө алыс жолго барып келиш өтө кыйын болгон. Андан бир жума мурун эле апамдар айткан да, сиңдиңи алып туруп эс алып барып келбейсиңерби дегенде, мен жок, барбайм. Мен балам кичинекей деп отказ кылып койгом. Ошол мезгилде мен онлайн сабактарга катышчу элем. Таңкы саат 6-дачы мен онлайн сабактарыма тоскоолдук кылып калат деп туруп, Самара Кеңешованын сабагына катышчу элем да. Закрытый клуб деген сабактар болчу эле, ошол сабактарда дагы катышып, ошол сабактарды окуп жүрө берчү элем.
сиңдисин алып барбай анан фаберлик боюнча кеттик дегенде Дарья эжем ошондон 2 күндөн кийин эле чалып туруп кеттик укам десе, давай кеттик деп атпаймынбы? Анан кийин мени Дарья эжем күч десе эле күч болосуң да. үйдөгүлөр урушканда Мырзагүл сиңдим урушканда меничи, сен али күч болуп атасың, сен эмне антесиң, мени менен барбай койгонсуң, мен сага капамын деп до сих пор аз деле капа да. Укам шашпай тур, мен эмдиги жылы ушул жайкы маалда мен сени өзүмдүн шотуман сонун кылып ойнотуп келем. Жок эже, мага алып барып ойнотуп келгениңиз не важно, менин көңүлүм важно деп. Бирок мен укамды, мен сиңдимди уже ушул доходдор менен уже продолжаться эте турган болсом, меники августка уже 500 000 доход жөн эле болот да. Мен керек болсо сиңдимди даже чет өлкөгө алып барып келе алам уже. Ошондо баргансың, барып туруп топовый лидерлер менен жолуккансың. Топовый лидерлер менен жолукканмын, ал жерде көптөгөн акылдарды алганмын. Мен буга чейин көптөгөн ийгиликтерди жасайт элем, бирок акырына чейин жетпейт элем да. Акырына жетпейт элем дагы кандайдыр бир тоскоолдуктар, коркуу сезимдер болуп эле билбейм, таштап салчумун. До конца бир ийгиликке, көрүнүктүү ийгиликке жеткен эмескем. Мисалы үчүн окуумду деле до конца аяктабапмын. Каерде окуйсуң? Окугансың, ошолор боюнча да бир аз айтып кетсең. Мен Славянский университетте окуганмын. Биринчи курста жалбатка тапшырып, андан кийин Славянскийге которулуп барганмын. Ал жака барганда мен орус тилден 0 болчумун. Айылда окуган кыз орус тилден вообще сүйлөй албайт эле. Англис тилде элестетпей эле кой эле. Бирок азыр англисче свободно сүйлөйт да, кадимкидей сүйлөйт да англисчечи. Ошол орус тилди дагы бул навыктарды үйрөнсө болот деген менде ишенич бар болчу да. Любой нерсени үйрөнсө болот. Ошон үчүн мен окууларына дайыма катышып жүрө берет элем. Жалпы анализдеп көрүп туруп, анан кийин толук киришип, анан кийин менде өсүү болуп атат да. Көп убакыт өспөй жүрүп калганымдын себеби дагы мага анализге кетти десем болот да. Ошол. Сен ошол жакта демек сен ошол любой нерсени таштап салгандыктансың, бирок сага Любовь Тилебаева сага кеңеш берген. Любовь Тилебаева ошол мезгилде мага ушинтип айтып калдым да, мен любой нерсени баштайм да. Ошол мезгилде 96% ушундай эле болчу элем да. Өсө албай койгон. Өсө алган эмесмин, өсүү болгон эмес менде. Анан Любовь Тилебаева дедим, менде ушундай болот дедим. Мен любой нерсени баштайм дагы акырына чыкпайм мен дедим. Анда деди, сен краткосрочный целдерди кой деди, ошону аткар деди. Мисалы үчүн мен азыр жарым саатка жетпей идишти жууп коем. Жарым саатка жетпей үйдү жыштырам. Бул сонун фишка айтмакчы. Мен бул боюнча Любовь менен сүйлөшкөн каяктан билейин, кийин айтып берип атпайбы ушундай болгон десе, анан мен эстеп бирок сонун нерсе үйрөткөн экен да. Бул Асель Сыздыкова дагы айтат, якорение депчи, якорь кылыш керек баягы. Кичинекей жеңиштериңди да мен ушуну жасадым деп цель галочка койгон деген. Галочка коюп коюш керек экен да. Мисалы үчүн краткосрочный максаттарды жазышың керек экен дагы. Вау, мен ушуну жасадым, мен молодецмин деп туруп, адамда Асель Сыздыкованын сабагына кийин катышканмын. Анда айтат да, маленький я, большой я болот да, подсознание и сознание болот. Подсознаниябызга биз көндүрүшүбүз керек аны. Мен жасай алам, колуман келип атат. Мен жасай алам, мен колуман келип атат бул нерсе. Демек, сен кыйынсың, сен кыла аласың бул нерсени. Сен ушуну кылганда муну сөзсүз кыла аласың деп өзүнө өзү ишеним пайда болуш керек. Видеосунда бар го, я могу дегендердин санын, кыла алам деген санын көбөйткөн сайын уверенность көбөйөт деген сабагы бар, Ийгилик сырлары деген сырлар немеде бар. Видеодо. Бул видеонун бардыгын көрүп, мындай чоң конспекттери бар, аябай жаза берет. Мындай конспектлерим көп меники. Жаза берет, аябай только жазат да. Чынын айтканда бул Гүлпери мындай ооба чынап кечирээк өстү. Где-то бир 9 айда директор, 8-9 айда болду. Директор болду, бирок мындай туруктуу директор болду да. Себебинде бул мээсинин багажын аябай толтурду. Бул ушундай адамдардын түрлөрү бар экен да, кимдир бирөө мээсин толтурат экен, анан толтургандан кийин анан практика кылат экен, анан өсөт экен да. Мисалы үчүн керектер бар 3 айда директор болду дегендер бар, 4 айда, 2 айда болду дегендер бар. Көп андайлар. Просто биз Гүлперинин историясы көбүнчө өсө албай аткан директорлор үчүн, лидерлер үчүн кызык да. Себебинде жанагындай Мирландын немесинде Том Шрайтер айтып кетет, адамдар бөлүнөт да, красный человек, синий человек, зеленый деп. Гүлпери көрүк зеленый человек экен да. Бул аныктап, далилдеп, изилдеп, анан гана бул бизнести мындай достойный бизнес экенин аныктап бүткөндөн кийин, өзүңдү меңе ишендиргенден кийин, анан кийин адам кыймылдай баштайт да. Бул жерде катып атат дегендер, катып атабы, катпайт абы жазып кетесиздерби? Себебинде биздер мынчалык связь өтө сонун да. 5G да. Ошого
интернет өзүңүздөрдөн болсо керек, слабый болуп. Бул жерде жакшы катыган жок дейт. Жакшы элеби? Жакшы эле болуш керек. Себеби бизде интернет сонун эле. Аха. Сен ошол кийинки уктап калганың жөнүндө айтып берчи. Эмне болуп уктап калдың? Канча процентте уктап калдың? Токтобуз. Мен ошентип Пскөлдөн келгенден кийин Наполеон Хиллдин «Думай и богатей» деген китебин кыргыз тилинде окуп чыктым. Ойлон жана бай дегенде. Баягы китепти окуп чыктым. Күнүнө 60 страницадан китеп окуйт элем. Бул Асел Сыдыкованын сабагына катышкан, Гүлпери Самарага катышкан, биринчи Самарага катышкан, Самара Аселге Асел катышкан. эжеге катыштым. Ошентип китептерди көп окудум. Китепти окуганымда баягы китепти сабактар болуп атып, мени ушундай башкача сознаниямды мен бош эмес болуп калдым да, уже башка адам болуп калдым да. Ал китепте айтат, немеси, болбойм, атын унутуп калдым. Бир нерсе оюңда пайда болот экен, анан кийин ал нерсеге айланат экен. Биринчи ой, анан нерсеге айланат. Тамак деле биринчи башыңда пайда болот, анан кийин нерсеге айланат. Башыңда болгон нерсени жасай аласың. Эгер башыңда болбосо, аны жасай албайсың. Көзүң жетпейт ал нерсени. Визуализация дегендерди бар жогу, аффирмация деп айтса, Дарежа мурда мен ишенбейт элем да. Койчу, кантип эле ушу. Мен директорум дей берсем дейт. Мен директормун деп коет элем. Дарежа, мен ишене албайм деп кое берком дейт. Азыр Дарежа мыналарды көрдүңүзбү? Мыналарым аткарылды, мыналарым болуп атат. Иштейт экен деп жазып атам. Калыштуу нерсе көрсөттү мага. Могул блокнотунда неме деп койгон экен, 1803, 1703. Жок. 1703. Менин шотумда 80.000 сом. 80.000 сом бар деп жазган экен. Бирок эми серебряный деп коюптур, бирок серебро болбодум, бирок 80.000 айлык болду. Шотта 80.000 турат экен. Азыр 70 канча миң калды, бирок 72.000 калды азыр. 8.000 иштетип коюптур. 8.000 уже кийим кече каалагандарымды алып койдум. Фаберликтин каталогун ачам. Азыр балаларын эч кандай карабайм да. Жаңы келгенимде ошол апрелде мен Самара эженин сабагында өзүм убада бергенмин. Айтып берейин, ошолда РССОнун окуяды. Мен болсо группада жазып атат Гүлпери ба, отуруп жазыш керек да, печатайт деп турат. Анан кийин жарым сааттан кирсем деле Гүлпери печатайт. Дагы кирсем деле печатайт. Бир 2 саатта жазып бүткөндө бир узун жаман узун болчу. Роман жазып салган да. Ошол жөнүндө айтып берсең? Ошол немени Самара эженин сабагына катышкандан кийин мен өзүмө мындай ыйлап эме кылып, өзүмдүн баягындай точка А деген нерсемди аныктаганда, мен кайсыл жерде турам, кандай жолду басып өткөнмүн, каяка жетким келет дегендечи. Анан мен баардык историямды бала чагыман баштап эстеп туруп жазып келгем. Мен мурда кандай адам болчумун, мен кандай ийгиликтерге жетишкенмин, мектепте кандай окуганмын, университетте кандай жетишкендиктерге жетиштим. Мен мурда эмнелерди кыла алчумун, азыр эмнелерди кыла албаймын, эмнелерди кылып калдым, колумдан эмнелер келди. Бар жоон аныктап бүттүм дагы, анан кийин баягы жерде жазган экенмин. Мен сага убада берем Гүлпери дептим да. Анда менин доходум 0 болчу да. Мындай эми жашоом жакшы өтүп атат да. Курсагым ток, кийимим бүтүн. Ата-энем багат, күйөөм багат, кайын журтум бар, бар жогу бар да. Вроде бар жогу жакшы, бирок мага эмнедир жетишпей атат да. Ошол жерде анан кийин өзүм сөз бердим. Гүлпери, мен сага сөз беремин, өзүңдүн личный доходуң 50-60 миң болот. Сен каалаган нерселериңди аласың, каалаган нерселериңди кийесиң деп. Азыр ошол нерсе келген да. Мен Фаберликтин каталогун ачам дагы, каалаган кийимим, каалаган нерсемди алам. Бул биринчи директор болгондо мен кийин билип калып атпайм, 25 миң айлык чыккан. 25 миң. Анан кийин мен абам менен атам сөзүшүп калат да. Анан булар үйүндөгүлөр бир аз против болуп аткан, анан атам экөө сөзүшүп калат да. Айт неме деп акам айтып атат. Гүлпери 25 миң алган эмес, бирок анан 25 миң кандай десем баардыгына кийинип алыптыр да. Фаберликтин баардыгына кийим алып алыптыр да. Костюмун, шымын, көйнөгүн 25 миң ошондой эле жок кылгансың, 25 миң. Азыр деле 10 миң, 15 миң ошолорго эле кетип калат. Жок, азыр старший эмес, азыр пока 4 миң балдык директор. 4 миң. Андан кийин дагы уланып берсең, ошентип өзүнө сөз бергенсиң, мен өзүмдү капа кылбаймын, мен өтпөйм деп өзүңдү кечирүү деген жок, кечирим суроо, өзүнөн кечирим суроо, мен сени эч кимге капа кылдыртпаймын, мен сени
ушундай сонун деңгээлге жеткирем мен сени бизнес леди өзүң мечтать эткен адам кыламын деп убада бергенмин. Ошонун үстүнөн иштеп мен сабактарга катыштым, мен өзүмдү өнүктүрдүм, мен китептерди окудум. Китеп жаман көп окудум. Жаман көп китеп окудум мен. Мен ошол мезгилде Мирландын видеосун жөн көрбөйт бул. Сөз конспект кылат. Сөз түрдө конспект кылып жазат да. Мен бир нерсе мына укам мындай болот айтып берип атсам деле тур такой же деп сөз түрдө жазып алат да. Мындай ушу блокнот постоянно жанында жүрөт, мына эки нерсечи. Бир нерсени айтып атса деле сразу жазат да. Ошондо мен анын ичинен да жазып алгандарымдын ичинен да кийин караймын дагы. Керектүүсүн дагы аламын. Дагы башка жакка жазып аламын, же болбосо сразу бирөөлөргө айтып беремин ошол нерсеничи. Биринчи жазганыңда угуп эле койсоң бар жок информация сакталып калбайт да. Аны кайра айтып бере албайсың. Эмне эле, кандай эле деп өзүңө неуверенный болосуң. Неуверенный бир нерсени айтып атсаң адам сезет да анычы. Могул жерде Асель Сыдыкова айтмакчы, Ариес дегендей неме воронка бар да. Ар бир адамда. Мына көрсөңөр канчалык деңгээлде акылдуу кыз. Айтып бер ошол боюнча. Ошол воронка сезилет да. Мисалы үчүн бирөөгө сиздер сунуштап атасыздар да, Фабирлик ушундай сонун бизнес, иштесең элдин баары мынакей азыр кече эмеге келдиңиздер дагы барып айтасыздар, өзүңүздөр мотивация менен жаман сонун бизнес давай иште деп атасыздар. Анан кийин жаныңыздагы адам аны сиздин уже мотивированный дурак болуп калган сезет дагы. Бул D1 тепкичи. D1 тепкичи бул. Аны сезип атат дагы, айтат да. Мисалы үчүн Дарья жаным ошондой деп атат да, элестетип коелу. Дарья, андайларга ишенбе сен. Сени алар алдап кетет. Андайлар азыр эсе көп болуп кеткен. Өзүңө кел. Келтирип коет. Деп вообще иштебе дейт да. Сиздерге ар түрдүү сөздөрдү айтышы мүмкүн. Мен билбейм да кандай сөздөрдү айтат да. Ар кандай каршылыктар болот. Ошол мезгилде өзүңүздөрдө внутренний билим жок болсо, өзүңүздөргө ишенич жок болсо, ооба деп туруп анан кийин алардын компаниясына кошулуп кетесиз, аларга сиз мындай деп туруп туура жол менен түшүндүрүп кете албайсыз. Же болбосо сиз уруп кетесиз. Сен эмне деле айтып атасың деп. Защищать этип ал менен уже сиз дурак. Сиз аны менен ал адам менен отношенияңызды бузуп аласыз. Же болбосо жакын адамыңыз болсо, же тууганыңыз болсо, аны болсо сиз вообще жаман көрүп аны менен катташпай коесуз. Ал адам менен чындап билим алганыңыздан кийин ал адамдын уже сиз психолог катары билип каласыз да, кандай деңгээлде турат, кандай көз карашта турат, анын көз карашы качан өзгөрөт, кандай действияларды кылганыңыздан кийин өзгөрөт. Ал адам менен сиз отношенияңызды да бузбайсыз, кадимкидей эле сүйлөшө бересиз. Сиз бир жолу предлагать этесиз, эгер жок десе, значит ага дагы убакыт бар. Кандайдыр бир нерсе жетишпейт. Жети касание жасаш керек. Асель Сыдыкованын сабагында айтат, бир нерсени сатуу үчүн бизнес дагы сатуу да булчу. Наставниктерди сатуу, продукцияны сатуу, видеолорду сатуу, бизнести сатуу, негизинен системаны сатуу да. Ошол системаны азыр ал киши алууга даяр эмес. Демек, буга 7 касание жасаш керек. Сонун. Өзүчө сыймыктанып кеттим. Сыймыктанып кеттим чындапчы. Бул деген дагы бул окугандыгынын өзүн профессионал катары даярдаганын десепети да. Мисалы үчүн азыр ким көп видео көрүп, ким өзүн өнүктүргөн адам дароо эле билинип калат. Гүлпери бирок чын айтканда өтө көп убактысын ошо өзүн өнүктүрүүгө жумшат. Айтып атпайбы магачы, эже дейт, мен ошо Славянскийге барганда мен тил билбей баргам дейт. Бирок ошондо мен ошол тилди үйрөнгөнгө бир эки кыз жардам берген дейт да. Бирок аны деле бирөө айтып берген менен өзү аракет кылбаса сүйлөп атпайт да. Ооба. Мен ошол эфирден пайдаланып, ал группалаштарыма пока мен холодный контакт, то есть эме кыла элекмин, тааныштар тизмесине аларга сунуштай элекмин. Мен ар кайсы методдон кичине деле алып кете берем да. До конца бир методду колдонуп, от души иштеген жокмун да. Мен бир методду колдонсом, уккан кылып кое берем. Укканын кылып кое берем да. Холодныйды да кыла алам, интернетте да иштей алам, ютубта да иштей алам. Бар жогунда иштеп кете алам, бирок мен определенный бир метод менен до конца иштеп баягындай мындай кылып вообще эч нерсенин майын чыгарган жокмун дагы делечи. И то ушундай көңүл кош, мындай иштеп атканда ушундай результат көрсөтүп атсам, мен майын чыгарып иштесем, анда мен кандай болом? Билбейм. Чынында талкалап салышыма уже мен 100% уверенныймын да. Гүлпери негизи бул жерде сен бар бул лидерстводагы кичинекейден баштап формироваться этилет да, бизнеске жакын болуу. Сен ошол жаштыгыңдагы нерсенин эмнеси пайда тийди деп ойлойсуң, бизнеске кызыкканыңдыгын? Мен өзү бизнеске кичинекейимен эле кызыккам да.
биринчи бизнесим меники 6 жашымда башталган, чынын айтсам. Ошондо мен атам бизди өзү бизнес мышление менен тарбиялаптыр. Мен авам өзү ушундай богатый папа, жана Наполеон Хиллдин жана китебин окуган. Думай богатей Думай деген богатейди китепти окуган. Центовый бизнес деген принцип менен миллионер болгон да, көтөрүлгөн да. Эми ошонун негизинен көп кеңештер берчү да бизге. Атам дагы айтат эле, но абаңар ушундай центовый бизнес, ушу атам экөө тең китеп, жалаң ушундай китептерди окуган адамдар бизди кичинекейибизде ошо китеп менен тарбиялашкан. Мен наказание кылып бизде туура эмес иш кылып койсок, мынакка тур дейт да, туруп турган китеп коозго карматып коет да, окуп бер мага, оку дагы түшүнүңдү айтып бер дейт эле. Анан атам мынтип угуп жата берди да, коңур тартып бергенде уктап калыптыр да, секин басып кетсем дейт да. Гүлпери дагы ошо. Бизде Дарья эжемдердин үйүнө конокко келип калсам, мен Дарья эжем, Улан акам, Мунар эжем болуп чекеге тургузуп алып туруп, кимдир дагы деди. Анан кийин нот алып туруп урдуп атышат. Анан кийин Гүлпери сен да тур деди го. Мен атам баягы военный жанагы тарбиялаган да бизди. Кайсы жерде эле? Так. Кичинекеймен баштап ошону где-то 1,5 саат болот. Кичинекеймен баштап эмеси бизнес мышление менен чоңойгонмун. Мен биринчи атам өзүңөр акча тапканды үйрөнгүлө, универсал болгула, эч жерде ачка калбагыла. Жана притчаны айтып берсең ошо. Өзүңөр кайсы притчаны? Машина көп да. Машина притчаны айтып берсең. Өзүңөрдү баккыла дейт да. Атам көрсө туура бизге подход түзгөн экен да. Атам апам экөө тең бир золотой адамдар да. Ушундай сонун адамдар бизди ушундай деңгээлге өстүрүп, ушундай адам кылып тарбиялаганына терең ыраазычылыгымды билдирем да. Ушундай ата эненин кызы болуп калганыма сыймыктанам мен. Ушундай адамдар мени мындай айлана чөйрөмдөгү адамдар бүт позитивдүү, мага мындай жардам берип турган, өзүмдү мындай колдоп турган, ар дайым мен кандай решение принимать этпейин, мен дайым менин решениямы туура деп туруп кошулуп турган адамдар курчап турат. Мен ошол баягы айылга барып калсак, менин укам фотограф болуп кетиптир. Фотограф болуп кетиптир. Анан кийин кандай фотографтан мурун мен чүкүрү сатканмын. Анан кийин мороженое сатканмын. Анан кийин чүкүрүнү каяка сатат элең? Токтоң, 6 жашымда атам айылдан чүкүрү алып келип калды. Роса көп да, жедик тоюп калдык да. Анан кийин кызым дейт, мороженое алгың келеби деди. Ооба дедим. Акча бересизби десем, жок деди. Сага мына чүкүрүнү алып туруп сат деди. Анан кийин баягы чүкүрүнү көтөрүп алдым да, пакетке салып алдым дагы. Классташ кыздарым бар эле ошол жердечи. Шаарда окуйт элем, 19-мектепте. Ошол жерде анан кийин аларга штугун 1 сомдон чүкүрүнү саткам. Анан анда 1 сомго 1 мороженое келчү эле да. Анан ошол жерде сразу мороженега акча топтоп калгам. Молодец. Бул жерде кандай немеси бар, байланышы бар дешиңиздер мүмкүн бул интервьюгачы. Чүкүрү, кечиресиз, чүкүрү бул жанагындай ышкын деп коет, ышкын. Тоодо өсө турган нерсе да, кислый неме. Кисличка деп да коюшат го. Ошондой нерсе бар, тузга малып жей турган. Бул нерселердин кандай тиешеси бар дешиңиздер мүмкүн. Бул дагы сабак. Бул жерде демек сиздердин дагы бул фабирлик эле боюнча боло берсе дагы болбогат. Ошон үчүн жашоодон дагы калган биз сабактарды кошуп өтүшүбүз керек. Биздин интервьюнун форматын бир аз өзгөртүш үчүн. Себеби дегенде ушул нерсеге таянып, сиздер дагы в дальнейшем өзүңүздөрдүн бала чакаңыздарды тарбияласаңыздар болот да. Бул бизнес мышлениянын алып калган кыз да. Көрсөңөр, бизнес мышленияны берсе кийин жашоодо ачка калбайт эч качан. Биз азыр Москвадабыз. Ышкын ошо чүкүрүү деп коюшат. Мороженое сатып алдың анан? Анан кийин биз мороженое сата баштадык. Магазинибиз бар да, кичинекейчи. Анан кийин атам бизде, болду эми кыздарым, өзүңөр акча тапканды үйрөнгүлө. Мына жайкы каникулда силер өзүңөрдүн кийим кечеңерди сентябрга растагыла деди. Анан кийин морозильникте магазинибизден товар сатып атат. Анан кийин ошол жерден бизге баягындай бочка болот го, көк бочкалар бар эле ошондочу. Ошого салып алып айылда жашап калдык, ал мезгил 3-класс элем. Айылга салып алып, мороженое келди деп кыйкырып сатып жүрөм. Холодный контакт кылгандан эч качан уялган эмесмин да, уялган учурлар болгон. Анан кийин жеңип кетет болчумун. Жанымдагы балдарды, кыздарды ээрчитип алат элем, анан кийин бартер кылчу элем. Бартерди тукум деп коебуз, жумуртка алчу элем, бутылка алат элем. Керек болсо будай, мака баарын алып берчү элем да. Мака бул жүгөрү. Мен акцентим бар бир аз. Анан ошолорго бартер кылчу элем. Үйгө барып алсаңар стаканчик мороженое, анан конус мороженое болчу эле да. Үйгө барып алсаңар стаканчикти 3 сомдон аласыңар, конусту 4 сомдон аласыңар. Мен бул жерге өзүм менет кылып үйүңөргө алып келип бергеним үчүн стаканчикти 4 сомдон, беркини 5 сомдон сатам десем, ыраазы болуп алышчу эле.
ошондо эле уже неме кылчу элем. Ал 3-4 классым эле. Андан кийин 7-8 класс болуп калдым. Бирде агайым неме болуп калды да. Балекер кыстырбайсың. Компьютерлар болчу эле да мектебибиздечи. Андан кийин компьютерден бул сен атаң алып берип койгон компьютер эмес, иштетпе, кармаба, капия чукулаба деп мен жаман любопытный элем да. Чукулап аяларды кирип кетчү элем. Атаң алып берип койгон компьютер эмес деген сөзү жаман катуу тийди дагы. Атама барып ыйладым. Ата мен ушинтип агай урушту, мен чукулап атсам ушинтип десем. Атам ошондон кийин макул кызым, мен сага компьютер алып берем. Сен ошол компьютерди иштетесиң деди. Иштетип акча аласың деди. Макул ата, алып бериң дедим. Алып берип туруп 2 компьютер койдук айылга. Ал компьютерди дагы саатына 20 сомбу 30 сомдонбу кылып туруп анан кийин адамдарды киргизе баштадык. Ал компьютер бузулду. Анан кийин бузулганда оңдош керек. Анан программисттикке окудум барып. Өзүм оңдош керек да, кечке эле устага бара бересиң, же түшүнбөйсүң, же чукулашты билбейсиң. Анан баягы оңдошту үйрөнүп калдык дагы. Бузулса оңдоп коебуз. Балдарга 20 сом 30 сомдон берип коебуз. Балдар болсо каалашынча ойношот, башка кылышат. Аркасынан адам келип калбаса экен лишь бы дешет. Каалашынча ойноп, ошол мезгилде айылдын дагы, ошол биздин немебиздин дагы адамдарынын, жаш балдарынын көтөрүлүүсүнө кыйла эле салым коштук десек болот да. Ошентип биздин айылдын балдары компьютерди мындай азыр кенен иштетип жакшы түшүнүшөт. Биздин айыл уже өнүгүүсүнө салым кошо алдык десек болот да. Ошол эле мезгилде анан кийин сүрөттөргө тартып, мектепте 7-8 класста уже бизнес баштай баштадым. Компьютерге эми принтер алып койдум. Принтерден фотопринтерди сүрөткө тартып, сүрөттү чыгара баштадым. Карасам уже элдерде фотоаппараттар көбөйө баштады. Зачем мага сүрөт тартып, андан көрөчү мен сүрөт чыгарып берем деп сүрөттөрдү чыгара баштадым. Октун баасы башка, розничный баасы башка болчу. Документтерге сүрөткөрүп тарта баштадым. Кичине фотошоптон редактировать этип эме баштадым. Андан да кызыгуум кетти, эмем бузулду. 10 класс болдум. 10 класс болгондо ар кандай лагерлерге аракет кыла баштадым. Англис тилине кызыга баштадым. Айылыбызга Нейт деген неме келип калды. Как раз американец келип калды. Ошол американец Комсомол деген айылда. Комсомол деген айылдамын. Жалапаттын. Ошол американец менен сүйлөшүп, ошол американын турмушуна кызыгып, англис тилин изучать этип, өзүмчө эсселерди жазып, кыйын болуп, андай жакшы билбейм, бирок мынтип аракет кыла бердим да, сөздөрдү жаттаган аракет кылып. Ошентип жүрдүм. Анан 10 классты бүтүп 11 класска көчөрдү. Лагердин жеңүүчүсү болуп калдым. Кызылөңкү деген жерге 70-80 кыз ошол эсселерди жазып, биздин класстан дагы 3 кыз барганбыз. Мээрим, Гүлбурак, мен үчөөбүз барганбыз эссе жазып. Ошол жерде дагы көптөгөн өзүмдүн өзгөрүүмө жардам болду десем болот да. Азыр Фаберликте биз максат коюу, алдына мындай максат коюу, ошого жетүүнү кичине болсо дагы берген да. Тренингтерди өтөт болчу ошол жерде. Ооба. Сөйчү. Бул мындай да, мисалы үчүн ошо опыт, мисалы азыр эгерде болбой атса, колуңуздардан келбей атса, сиздер азыр опыт ашып атасыздар. Опыт ашып атат. Бирок ошол опытыңыздар ашканда, сиздер сөзсүз түрдө сиздердин колуңуздардан келет да. Мисалы үчүн ар нерсени кылып көрдүм деп атат го бул жакта. Ар нерсени кылып көрдү уже, бирок ал нерсе кайра кайтпайт да күлпери. Мисалы үчүн же принтер кылып сүрөт чыгарасыңбы? Жок. Чүкүр сатасың дагы. Вот ошол мезгилде топтогон навыктарыңыз, мисалы үчүн бул нерселерди мен эмнеге айтып атам? Сиздер буга чейин топтоп койгон навыктарыңыздар бар да. Өзүңүздөргө болгон ишенимди көбөйтүү үчүн бул өзүңүздөрдүн навыктарыңыздарды ушул жерде колдонсоңуздар болот да. Мисалы үчүн Фаберликтегилер кантип иштеп атат, эмне кылып атат деп туруп аларды аңдыбастан өзүңүздөрдү аңдыңыздар. Бул эскисин булар эстеш керек демек. Эски нерсесин, историяңыздарды эстеңиздер, өзүңүздөрдүн ичиңиздерде эмне бар. Бул нерселерди мен жөн айткан жокмун да. Өзүңүздөрдүн ар бир адамдын жеңиштери бар, жеңиштери бар. Ошоңуздарды эстеңиздер. Сиздердин дагы мындан да успешныйраак болушуңуз. Тони Робинс методу. Вот. Жеңиштериңди эстейсиң да? Якорение кылышыңыздар керек. Ар бир адам индивидуалдуу да. Бир адамга окшошпойт. Мисалы үчүн кимдир бирөө 3 айда результат кылды, кимдир бирөө 10 айда результат кылды. Ар кимдин өзүнүн результаты болот. Ар бир адамдын өзүнүн ылайыктуу нерсеси болот. Да, мне саттың айтып бул 7 класста машина минет эле, КамАЗда мине берет Гүлперичи. Биз машина айдашты ойлогондо бул механика минет болчу. Сен автомат караганда механиканы жакшы айдайсың, а? Автоматты деле айдай берем, бирок мага механика көбүрөөк жагат да. Эми шаарда болсо пробка жерлерде автомат ыңгайлуу. Анан алыс
жолдорго чыкканда неме механика жакшы да, уктабайсың, башка кылбайсың, улам-улаңсып кетесиң. Канчанчы класста айдап баштаган эле? Мен 6 класста. Анда да Домовыйында бизнес кылганмын. Сен 6 класста машина айдап кыдыра элең. Жок, 6 класста эмес, 8 класста кыдырат элем мен уже. Иче дарбыздар салып, айылдар кыдырып, дарбыз сатып келет. Ооба. Ошондой. Эми бул нерселердин мага эмне жардамы берди да? Мен холодный контакттарды деле кылдым. Холодный контакттарда кимдир бирөө уялат да чыга албайт, барып айта албайт. Бул нерселерди сиздер өзүңүздөрдүн, мисалы, бул холодный контакттар жакшы калат, бул интернеттен жакшы болот, bunun туугандары жакшы поддержка кылат. Ошол нерселерди сиздер өзүңүздөрдүкүн аныктаңыздар, өзүңүздөрдү изилдеңиздер деп айтат элем да. Ар бир адам өзүнчө мындай индивидуалдуу. Дагы не дейин деген, бирөөлөрдү көрүп туруп стресске түшүп туруп, менин колуман келбейт окшойт, мен калбайт окшойм деген ойлор кетпесин сиздерде. Ошону айткым келет да. Сиздер өсүп атканда лидерлик стилдери деген видеону көрүп коюңуздар, өзүңүздөрдү анализдөөгө өтө чоң жардам берүүчү жана аркаңыздагы адамдар менен иштөөгө чоң түрткү берүүчү видеолордун бири бул. Кайсы адамга кандай мамиле кылууну үйрөнүп каласыздар. Ошол боюнча кыскача айтып кетпейсиңби? Ошо лидерлик стилдер боюнча. Лидерлик стилдеринде D1, D2, D3, D4 деген тепкичтер бар. Булар бир шкаласы энтузиазм, экинчи шкаласы компетенция дейт. Энтузиазм деген бул кызыгуу, кылгым келет, вообще сон мотивациябыз да, булчу вау деп, жаңы немеге келгенде, айлыктарды көргөнүбүздө вау. Өзүң миллионер сезесиң. Не кылып, биз да кылабыз, биз да жетсе экенбиз дейбиз. Анан кийин эле адамдарга жолугуп айта баштаганыбыз бул компетенция. Анан кийин жөндөмдүүлүктөрүбүз, биз аларга сунуштай бергенибиз, маалымат бере билгенибиз, ошолор болот да. Номерин ташта деп. Болду да. Да бирөө суроомо жооп бербей калдыңар деди. Сурооңорду окубай калдым. Действительно сөзгө кызыгып кеттим. Дагы бир жолу кайталап берип койсоңор сурооңорду. Ошол жөндөмдүүлүктөрүбүздү өстүрсөк гана анан кийин бизде профи деген D4 уровеньге чыгабыз да. Биринчи D1де бул мотивацияланган дурак болобуз да. Мотивациябыз күрөсө көп болот да. Бирөө урушуп кеткенге деле даярбыз. Урушуп кеткенге даярбыз, фабирликтин жанын талашып кеткенге даярбыз. Ал фабирликти деп туруп, мисалы үчүн, ал адам менен отношениябызды жок кылып таштаганга даярбыз да. Не только фабирлик, бул Oriflame болушу мүмкүн, бул Avon болушу мүмкүн, любой эле сетевая компания болушу мүмкүн да. D2 деген уровень бул уже либо разочарованный консультант болуп калат, баягындай кыйынчылыктарды көрөт, башка реальный жашоого түшүп, бул менин колуман келбейт экен, значит мен кылбайм муну деп туруп, ошол мезгилде жок болуп кетет. Же болбосо өзүнүн үстүнөн иштеп, жөндөмдүүлүктөрүн көбөйтүп, видеолорду көрүп, наставниктер менен жолугуп, ар кандай мероприятияларга барып, өзүнүн үстүнөн иштеп, уже профессионалдуулугун өстүрүп аткан учур болушу мүмкүн. Өзүңүздөр кайсы учурда турасыздар? Сен D2де көп туруп калдыңбы? Мен D2де көп туруп калдым. Анан кийин D3. D3 уже бул сиздер жолугушууларды өткөрүп атасыздар, самостоятельныйсыздар, адамдарга маалыматты бере аласыздар, бирок бардык эле адамдар сиздердин берген маалыматты туура кабыл албайт. Себеби сизде уже ошол маалыматты туура жеткирүү немеси жок. Даже профессионалдарда деле болуп турат, бирок профессионалдар алга көңүл бурбайт да уже. Билет то, что ал эртеби кечпи келет же келбейт. Статистиканы уже башынан өткөзүп койду. D3дө дагы кичине статистикадан кыйналып каласыздар. D4 уже профи уже тегиз болуп калат. Шкалаңыздар өйдө төмөн чыкпай калат. Молодец. Сен угуп өзү сыймыктанып отурам бул жакта. D4 дейт. Бул жакта суроолорго жарым саат убакыт бөлүп кеттиңиздер дейт. Анда ушунага убакыт бөлөбүз. Аз пока мен өзүм суроолорума жооп алуулайын, анан силерге. D4 акыркы момент калды. Мен D4га кантип өттүм? Дагы ошол боюнча D3дө дагы дарежем мен да 12% ушундай да көп туруп калдым да. Анан кийин дарежем мен көп билим алдым, менин билимим жакшы, бар жок нерсени билем да, любой консультантка маалымат бере аламын, группама алып кете аламын, бирок менде кичине жалкоолук болот да, баягындай ар кайсы метод чокуп кете берем да мен да. Анан кийин дарежем болсо көзү жетет да, сен директор болсоң дейт, а мен болсо көзүм жетпейт. Что-то жок деп. Боломбу дареже берет мага. Болом деп коем да, анан кийин болосуң эмес, болом да деп коюп жүрө бердим. Анан дарежем жаңы жылда келди дагы, менде каршылыктар көп болду. Семейный жашоомдо да бир аз тоскоолдуктар болду. Мен өспөй калганын себеби да ошол болду да. Депрессия бир аз депрессия, мен үйдө депрессия мага бир аз тоскоолдуктарын тийгизип калып атты.
Ошол мезгилде анан кийин дарежем мен уже 2,5 миң 3 миң балл болуп калдым. 3 миң баллга кичине жетпей Оплачивание япасың 3 миң болуп аткан учурлар эле. ошондой болчу эле. Анан кийин дарежем мага 300 300дөй жардам берип 300дөй жардам берип туруп жаап салды. Мага кайф болгон жок да. Бул ушул жерде мен бөлүп кетейин. Мындай болот экен да, карасак бизде барып биз элита статусун ачып атканбыз. Бул нерсени жасабаңыздар деп айтабыз, себеби биз ошол нерсени жасап койгонбуз да. Мен и так деле үйгө заказ алышым керек болчу, товар алышым керек. Мен Гүлпердин атынан өзүм бул таштап койду 2700 ушундай примерно калып калды эле. Мен болсо бул даже ушунчалык баягы ушул убакта духу түшүп кетти мындай үй бүлө боюнча фабрикке көңүл бурбай калган учур экен эле. Жаңы жыл болуп калды. Мен болсо Гүлпери жок болуп мындай бул жакпайм эле деп түшүндү да. Мен жакпайм дедим. Мен регистрациянын номерин алып туруп мен жаап салдым да. 300 балл эми. Мен ошол мезгил келгичекти уктап калдым дажычы. Уктап атсам эле дарежем болсо Гүлпер уктаба дейт, уктай берейинчи деп туруп уктап калдым. Сен эмне бул жакта директор болуп атсаң сен жанагы уктатасың деп мени урушатат да. Муну урушам, анан кийин акыры карасам. Дейсе бербейт анысы делечи. Болсо жок деп. Бизде уже элита статусуна 300 балл жетпей атат. Анан биз лучше менен жаңы жылга чейин элита болобуз, сен жаңы жылга чейин директор болосуң деп мындай максат кое алганбыз, бирок ушундай баа менен болуп калды да. Бирокчу баягы мындай цена успеха ушундай дейт го, биздин ушул ийгилик жана баабыз ошондой болуп калды. Бирок экөөбүзгө тең анчалык кайф болбоду. Наоборот, экөөбүз сүйлөшпөй койдук Гүлпер экөөбүз. Кайра экөөбүздүн ортобуз алыстап кетти. Алыстап кетти дагы. Биз мындай эгерде сиздердин командаңыздарда анча лидерлериңиздин баллын жаап берип коюп аткан болсоңуздар, анда ошо туура эмес класстар биздин ошол чоң сабак болду. Бизди даже мен Гүлпери мага же жакшына жазбайт, мен буга жазбай койдум. Бул кайф алган жок. Мен вообще мындай разочарование болдум да. Кичине сүйүндүм, конечно, директор, но искусственный дар дегендей сезим болуп калдым да. Не по своей заслуге деп туруп, мен заслуживать этпедим буга деп, незаслуженный сезип өзүмдү эме болуп кеттим, кийинки каталог түшүп кеттим дагы. Азыр мен ушул жерде анан мен болсо ушунча мен күнү түнү кыйналып жаап берсем Гүлпери даже мага чалып да койгон жок деп мен буга неме кылам. Экөөбүздүн мамилебиз ошондо бир аз жананда болуп калды. Анан бир жумадай сүйлөшпөй койдук. Группаларда бул жооп жазып атат, мен карап туруп чыгып кетем. Мындай болуп даже 23-те куттуктап атышат мындай. Как себе да, элдер болсо ыйлап атат, баягы сүйүнүп атат, якорить этип атат. Ес менде эмнеге мындай чувство жок? Мен ушундай чувство менен өткүм келди эле директорлукка дейм. Баягындай незаслуженно болуп калды дагы. Кийинки каталогдо кайра өзүнүн мурунку акыбалына түшүп калды. Эми бул жаңы жылдын дагы эсеби менен дагы болуп кетти да. Жаңы жылга карата элдер көп эме болуп аткан, январь келип калды, резко түшүп кетти. Ошол учурда уже Гүлпери анан кийин не болду, бирок анан биз атан лидерский группа ачтык, кайра кыймылдамыш болдук, бирок калганын анан уже Гүлпери өзү улантсын. Кантип кайра өзүнүн күчү менен директор болду. Ошол мезгил как раз мен Россияга келе турган болуп калдым. Мен себептерден улам, жок, себептерден улам. Мен Россияга келүүнү туура чечим деп кабыл алдым. Балдарымды тыштап, мен өзүмдүн астыма максат коюп туруп, үй алам, квартира алам деген максатта 2000 балга түшүп, 2200, 2300 балга түшүп кетти кайрачы. Директор болгум келет деп. Ошол максатта мен Москвага келдим. Москвага келген соң болду. Мен Фаберликте билем да, мен стабильный консультантмын. Мен бул иште ийгиликке жетишимди билем мен. Үйдө дагы мындай бир аз против болуп атышты, телефон чукулап, телефон чукулаганыма, башка алганыма кичине против болуп атышты. Көзүң ооруйт, башка болот, кой кызым. Бул ишти кылбай эле койчу деп. Бул ишти кылбай эле койчу. Кечке телефондон чыкпай калдым кызым деп капа мындай неме кылып атышты да. Мында жакшы да прибыль жок экен, ИП ачсаң деп. ИПнын да проблемасы болду. ИП дагы ачтыртпай койду. ИП дагы ачтыртпады, эме болуп, ИП ачпай эле койдук, бирок лучше топтоло берсин. Лучше топтоло берсин, мен барып туруп квартира аламын барып. Ошону топтогонду максат кылдым. Азыр шотумда 72 миң сом бар, уже 50 балды жапкандан кийинкиси. Анан ошондо сен өзүң бул жака баса бердиң, Москвага баса бергенден кийин командаң өсүп баштады да. Ошондо эмне болгону менен өсүп баштады? Кандай кыймыл аракеттер жасадың өстүрүү үчүн командаңды? Мен командамды өстүрүү үчүн лидерлик баскычтары деген видеону көрүп чыктым. Да экинчи жолу көрүп чыктым. Биринчи жолу көргөнүмдө мен жакшы түшүнгөн эмесмин да, мындай түшүнгөнмүн, как-то чала түшүнгөнмүн да. Демек кайра көрүш керек. Бир көрдүңүзбү, көрүп чыкканмын деп туруп калтырып койбош керек. Кайра көрүш керек. Мен кайра көргөн сайын мен жакына жазылган мага өздөрү жазып,
ал убакыт сурап жаткандар баары эле кийин аларга фабричный айтсам вообще жазбай коюшту дейт. Неге дейт. Значит, өзүңүздүн компетенцияңызды жогорулатышыңыз керек, аларга капа болбошуңуз керек. ИП ал индивидуальный предприниматель дегени. Бул жерде кадимки акчаңызды мамлекет алдында сиздер өзүңүз закондоштурасыздар да. Акчаңыздарды банктан аласыздар, налог төлөйсүздөр, соцфонд төлөйсүздөр. Азыр Гүлпери пак акчасы топтолуп берет. Топтолуп туруп Кыргызстанга 1 жылдарда келем деп атат. 1 жылдарда келгенде үй алат, ошол үйдө как раз фабриктин акчасы снимать этип туруп. Ал убакытча биз примерно эсептедик. Статусу өтө өсүп кетпесе дагы июльдарга 500 миң, 600 миң болуп калат экен да. ИП не взяли или нет дейт. Я ИП не открыла. Пока не собирается. Я пока не Пусть пока собираюсь. соберется деньги. Соберутся, она на что кинь, она потом она вытащит оттуда деньги. Так, анан ошондо кантип сен кайрадан өсүп баштады команда. Лидерлик баскычтары деген эмеде өзүмө жоопкерчилик алдым. Мен дарежеме ишенип коюп койгон экенмин да. Кээинки дарежем бир ветканы түзүп берем деген эме болчу эле да. Анан кийин аны вообще карабайт элем да. Ал веткамды өнүктүрбөйт элем, өстүрбөйт элем. Алар менен анча-мынча сүйлөшүп коет элем, а так мындай иштешпейт элем да алар мененчи. Ошол веткамды дагы өзүмдүн жоопкерчилигиме алдым. Алардын глубинасына түшүп иштегенге аракет кылдым. Глубинасын рекомендация менен. Рекомендация болбой калса, ошол тааныштары менен, өзүлөрү менен, жаңы жазылган отчеттор менен. Анан немеге Фаберлик сайтына киргенде сиздерде отчеты деген жерден чыгат да. Прошлый периодда кимдер балдарды жапты. Ошондо бал жапкандарды мен чалып туруп, ошолор менен анча-мынча кабарлашып калам. Иштегим келгенде жок. Постоянно периодически кылбайм ошол нерселердичи. Кандай акцияларды уюштуруп аттың, бирок резко көтөрүлүп кетти да командачы. Мен акцияларды уюштурганымда мен лотереяларды уюштуруп аттым. Бул жака келип иштеп, өзүмдө акча болуп калды. Фаберликтен акча снимать этпейм да мен азыр. Дополнительно бул жакта Пабло Бруно деген мультикти көрсөңүздөр, ошондо дагы ушул методду колдонуп атам да мен азыр. Основной ишимде иштеп атам, бирок бул жакта водопроводду куруп атам деген. Ошол мультфильмди сөзсүз көрүңүздөр YouTubeга жазып. Пабло и Бруно. Азыр Гүлпери ошол кыргыз тилинен которгон Миран экөөс сүйлөшүп атты эле, бир болсо ошону которосуң, Котором. Пабло Брунон. Азыр бул водопроводун куруп атат, и суу дагы ташып атат, Ооба. Ошол сыяктуу мен азыр өзүмдүн специалистим боюнча иштеп атам. Хоббим десем болот. Мен чач тарачмын, парикмахермин. Москвада салондордо иштеп атам. Ал жакта деле доходум жаман эмес, жакшы эле табам ал жерде. Ошол доходуман пайдаланып, мен командама вложить этип атам. Мисалы үчүн, ким ушул числодо балын төлөсө, мисалы үчүн заказын алса, мен 500 рубль, 1000 рубль лотерея деп коем. Спец лотереяларды тез уюштуруп аттым. Тез эмес, эми бир каталогдо бир жолу же болбосо 2 жолу уюштуруп коем. Ошентип менин командамды өсүп атат. Мен ар бирине чалып туруп, давай төлөшүң керек деп туруп чалымдай заставить эткенди жаман көрөм да. Лучше ар бир адам өзүнүн желаниясын, өз ыктыяры менен кылсын. Мен командама келген эч бир адам депрессияга түшпөсүн, наоборот, ошолор депрессиядан чыгып, бул бизнесте өзүлөрүнүн ийгилигин тапсын, өзүн адам катары өнүктүрсүн деген максатта мен ошол идеологиям иштейт да менин командамдачы. Эч кимди мажбурлабайсың. Эч кимди мажбурлабайм, эч кимди кыйнабайм, эч кимди урушпаймын деле да. Эгер сен аткарсаң, өзүң үчүн аткарасың, аткарбасаң да өзүң үчүн аткарасың. Сенин ийгилигиң өзүңө гана керек. Жанагы притчаны айтып кетсең жакшы болот эле, машина. Машина жөнүндө бир притчаны видеодон көрүп калдым, по-моюмчу. Эртең менен ошону дарежемдерге айтып берип атпайм. Ал притчада мындай кылат экен да. Кызы болот экен. Машина заводдун ээсинин кызы болот экен. Ал кызына дайыма ишин үйрөтө берет экен, бирок үйрөнбөйт экен да, ал кыз көңүл бурбайт экен. Анан атасы бир күнү сонун бир машинаны подарить этет экен. Бирок ал машинаны детальдарга бөлүп таштайт экен. Запчастьтарга бөлүп таштайт экен да. Ал запчастьтарды анан кийин кызына айтат экен. Кызым, ушул машинаны сага подарка дейт экен. Кызы ырасы таарынат экен. Ата, бул эмне? Мен сиз нормальный машинаны подарить этип койсоңуз болот эле дегендейчи капа болот экен. Анан баягы кызы бирок капа болуп калбастан ошол нерсени собирать этет экен машинанычы. Бар жогун китептерин окуп, башка кылып, бүт собирать этип, өзүнүн күчү менен чогултуп баягы машина кылат экен. Азыр болсо ошол кыз Европадагы эң бай аял. Ийгилик жолунда деген видеодон көрдүм, по-моему, ошондо болуш керек. Вот ошол сыяктуу эле чачыратып берип койсо наставник, ал нерсени сиздер өзүңүздөр чогултуп алышыңыздар керек. Мен кийин Гүлперилердин командасын такыр карабай койдум, чынын айтканда.
өздөрү билгенин билсин. Бирок седени менде башка директор өстүрүп чыктык ошол убакта. Уже биз элитабыз оңой эле жабылган. Кийинки эмеде биз да бир эме пропускать этип алдык, бирок анан болсо болду, болбосо өзүнүн үчүн деп мен дагы кой берип койдум. Кой бергенден кийин бирок мен именно мен баягы башта кичине тоок болуп берипмин да. Карап неме кылып командасын өзү да иштейт Гүлпери. Бул жакта Оштогу группасынын менен да мен иштешип аттым. Анан бирок такыр таштап койгондон кийин наоборот ошо командасы ошол мен иштешип аткан веткаста кайтты да, Дареже дейт. Мен ушун 1 жыл болуптур иштегениме дейт. Мен 1 жыл болгону мага жетти дейт да. Мен түшүндүм дейт да. Бул жерде өсөм десең рулду өзүң колуңа кармашың керек. Рулду өзүн алыш керек да. Ар бир адам өзүн өзү башкарыш керек да. Мен ошондо Гүлпери эже менен сизге эле эркелеп жүрө берген келем деп айтты. Мен рулду өзүм колума алдым, командам сонун иштеп атат деп айтты да. Менин командамда азыр кичине өнүгүү кеч болушу мүмкүн да. Бирок алар стабилдүү өсөт. Ооба, түшүп кетпейт эч качан. Түшкөндөрү азыр түшөт да, электен элен түшүп кетет. Пускай түшө берсин. Аябай сонун. Мен азыр бир суроомду унутуп калдым. Эстесем суроо берем обязательно. Так. Ошол как раз ошол өзүм жоопкерчиликти алганда өстүм дейт. Ооба. Мынакей жоопкерчиликти өзүнө алганда гана адам өсөт да. Чынында эле ошондой. Бар эле 5 сааттык видео жөнүндө айтып жатышат. Ал видеону кандай тапсам болот? Ал видеону YouTube'га жазсаңыз, непридуманные истории деп жазсаңыз чыгат. Кажерлик десеңиздер чыгат. 5 саат. Непридуманные истории Фаберже. Башы где-то 5 саат скучно болот. Ооба, прямой директормун. Ооба, прямой директор болот бизге. Көрдүңүзбү? Дареженин веткасынан да зорго чыгат. Ооба. Бул жерде адамдын өзүнөн. Мен даже айтып атабызбы, жана наоборот, бул жакта командаңа бал берип койсоң ал болбойт экен. Бул чоң бизде жанак болду, сабак болду. Пусть өзү жетсин, даже 250 балл болсо да өзү жетсе, ошондо көбүрөөк кайф алат да. Анан кийин баягы неме болуп калса, мен өзүм жете албадым деп туруп духум кайра наоборот түшүп калат да. Меники ошондой болду. Кийинки суроолорго кайрылып кетсек, бизде жанагы канча веткамен иштеп атасың, ошол боюнча айтып кетесиң. Анан адамдарды актив кылуу ыкмаларын боюнча айтып кетесиң. Актив кылуу ыкмалармы? Мен азыр 3 веткамен иштеп атам. Будущий золотой директор да? Будущий золотой директор. Но мен 3 веткамды до конца өнүктүрүп, стабилдүү кыла алам дагы 3 ветканы алам. 3 ветканы даярдап койгом, бирок аларга так фокус бере элекмин да. Бирок алар деле потенциальный, бирок аларды неме кылам? Алар жазып койгом, бирок потенциалы бар, алар менен иштешкен жокмун. Анан актив кылуу ыкмасы мен көбүнчө эле алардын проблемасын аныктаганга аракет кылам. Мисалы үчүн, кимдир бирөөнүн бетинде угриз бар, кимдир бирөөнүн бети кургайт, же болбосо чачы. Парикмахер болгон үчүн чачынан көбүнчө неме кылам да, табам да. Кимдир бирөөнүн чачы учтары күлдөйт, кургайт, же болбосо жирный болот. Кимдир бирөө макияжга кызыгат, кимдир бирөө кашты неме кылганга кызыгат, кимдир уход кылганга кызыгат, кимдир бирөө тырмагын, кимдир бирөө кийингенди жакшы көрөт да. Ошолорго мен туура консультация берген аракет кыламын. Мисалы үчүн, адам менен таанышканда, сүйлөшкөндө комплимент айтамын. Жакшынакай көрүнүп аласызго, кайсы тендерден иштетесиз дейм. Мына болду дейт. Анан кийин мага да жагат. Эгер жакшы неме болсо, мага тааныш болсо, андан иштетип көрбөкмүн дейм. Жапар кызы айтайын, ветка эмне дейт? Ветка бул маркетинг помочь видеону көрүңүз же наставниктен сураңыз сөзсүз түрдө. Бул жерде айтсак убакыт көп кетип калат да. Маркетинг боюнча бизде толтура видеолор бар. Наставникке сөз кайрылып коюңуздар. Ошолордун проблемасын аныктап, алардын проблемасын чечүүгө көбүрөөк басым жасайм. Мисалы үчүн, лидерлер менен иштешкенде деле ар биринин өзүнүн көз карашы менен иштешкен аракет кылам да. Ким кандай көз карашта, кандай немеге результатка жеткиси келет, алардын максатына жараша алар менен иштешемин. Канчалык мага эмелерди наставник катары кайрылып, ошолор эме кылса, аларга керектүү видеолорду мындай өзүлөрү таап алганга баягы деталдаштырып берип коем. Даяр кылып туруп берип койбойм да. Муну көр, давай мындай кыл, ант деп туруп көп заставить этпейм. Болгон направление берип коем мен. Аны ошол адамдын өзүнөн зависит этем. Ошол нерсени көрүп бүтүп туруп, ал мага отчет тапшырса, мен дагы кийинки этабын берем. Эгер отчет тапшырбай ошол ойдон жок болуп кетсе, анда калып кете берет да. Неме боюнча как раз Гүлпери бизде баягы Айсел Сылтыкман сабагына катышып жүргөндө, бул Гүлпери бесплатно сабак өтүп берген. Ал жерде башка ветканын кыздары да катышкан. Миссия на миллион боюнча 3 ай өткөнсүң э сабак? Ооба, 3 ай толук өтүп бергем, до конца өтүп бергем. Ошондо да сага көп закрепление болду. Ооба. Сен ошо билимиңди башка бирөөлөрдөн аябайсың да.
айтып жооп бере бересиң. Бунун сыры эмнеде? Эмне үчүн башкаларга да жардам бере бересиң? Себеби дегенде канчалык билим алып туруп чачкаң толгон сайын бирөөгө бөлүштүрүп турбасаң ал нерсе сенин ичиңде азайып кете берет да. Канчалык көп адамга бергениң сайын ошол сиңип ошол Кудай нерсе бул бере берет, буга дагы берейин дейт да. бере берет. Анан кийин жаңы нерселерди алганы сенде чашка дагы бошоп тура берет да. Бирөөгө бере бересиң, бошо берет, бере бересиң, бошо берет. Ошентип сенде багаж знаний, багаж богатство деле ошондой эле болот да. Любой нерсенин багажы ошондой болот. Канчалык бирөөлөргө бергениң сайын ошончолук Кудай берет. дейт. Азыр жок, азыр өтпөйт. Азыр өтпөйт, жакында ошондой жатат. план кылып атам. Менде сонун пландар бар, уже даярмын, проектим даяр эле болуп Бунун калды. сабак программасы дагы даяр. Мисалы үчүн толтура блокноту бар, толтура конспектisi бар, толтура багаж знаний бар. Өтөн мага бүгүн айтып атат эле, как раз мен бесплатно сабак баштаймын. WhatsApp'тан бирок прямойдонбу? Прямойдон эле өтөм. Азыр менде условиялар жок болуп атат да, условияларды растап алайын, анан кийин өтө баштайм. Кудай кааласа өтө баштаса мен айтамын себебинде. Кудай кааласа промоушндар жазылып өтүлөт алар. Абсолютно бекер өтөт. Бул билимин эч качан аябайт. Мүмкүн болушунча чачат, айтып бере берет. Даже мен башка чужойлор сурап калса деле жооп берип аткан болот. Ушундай Кайрылып келсеңер болот. ооба, ушинтип жооп берип жүрө берет. Себебинде биринчи сен кармический менеджмент дагы кыласың да. Ошондой кылат. Так, анда эмесе сиздердин сурооңуздарга көңүл бурайлы. Жарым саат суроо жооп кылсак, Ооба. Биз да катышсак болот. Ооба, албетте болот. Барыңыздар катышсаңыздар болот. Бул сабактар абсолютно бесплатно болот. Буга чейин деле бесплатно өтүп жүргөн, 3 ай өтүп берген. Так, Ветка деген чакырган адам. Так, мен суроомо жооп берип коюң, Пери дейт. Мээрим Бакир. Мен башында окудум окшойт, сен башка уктап калды бир веткам. Сиз дейт, кошумча жумуш менен мен жакында барам дейт. Мисалы үчүн парикмахер болуп иштегенде же болбосо любой эле иште бош убактыңар болуп калат да. Клиент жок болгон учур, менин учурумда клиент жок болгон учурда, мисалы үчүн телефон чукулап же болбосо үйгө келгенде метрода кетип атканда телефон чукулап кетесиңер. Кулагыма наушникти салып алам да, блокнотту коюлам. Хоть метродо болсун, хоть любой жерде болсун да. Мен пайдалуу информацияларды сразу закреплять этип жазып кете берем. Сонун привычкасы бар, только жазат да. Качан башталсаң дейт. Мүмкүн 10 күндө башталаттыр. Номерин калтырабыз акырында. Жапар кыз айзада катты айтат, себебинде бул жерде интернет 5G. Так. Да, словолор калып кетти да, эмнелер калып кетти. Правильно сеете знания, дейт, потом получите все стократно дейт, да. Так, правильно шербин. Так, товарларды кантип сатасыз дейт. Сатканым оңой эле меники. Көбүнчө ошол актив кылганда мен адамдардын проблемасын аныктап берем деп атам го, туура консультация беремин. Мен ага чейин товарлардын обзорлорун окуймун, товарлардын составтарын окуймун. Продукцияны да өтө сонун билет. Продукцияны жакшылап изилдеп чыгам да, чтобы мен ошол продукцияны алып берген адамым ошол нерседен пайда көрүш керек. Эгер чынында ага пайда бербесе, сага не стоит алганы дейм. Москвичтер барбы дейт командаңда? Москвичтер бар, ооба. Кечээ москвичтерден 9 адам келди, Ооба. Так, какие тени? Профессиональный тени койгонбуз бүгүн. Экөөбүз ателье. Т19 деген. Так, кыздар экен, так, мен жеңем бар, Москва жолугасызбы, Манпрат. Кечеги жолугушка келиш керек болчу. Мен шеки кыламын, ошол 2 күндө атайын ушундай тренингтерге, эмелерге деп пландаштырып атам. Побилден кетпейсизби эми дейт. Жок, кетпейм, капалайт. Так, адамды уктап калганда кантип ойготсо болот, жооп берип коюңчу дейт. Уктаганда. Уктагандабы? Лидерлик стилдери деген видеону көрүп чыккыла. Өзү эле кайсы тепкичте турат, анализдеп көрүшүңөр керек. Ал адам менен сүйлөшүшүңөр керек. Может уктап калганын себептери болуп аткандыр, анын кандайдыр бир жөндөмдөрү болуп аткандыр, же болбосо мындай разочарованный история болгондур. Же үй бүлөсүндө тоскоолдуктар болуп аткандыр. Ар бир адамдын ситуациясы ар түрдүү болот да. Ошол адам менен жакшылап мындай чыныгы дружеский отношенияда болушуңар керек да. Азырдагы Гүлпери аябай көп суроо болуп атат, ошо тез жооп бересиң, 1-2 сөз менен. Карызга товар берип сураганын эми албай жатам, ушушпашка аракет кылып жатам дейт. Кандай жооп? Карызга товар бербегенге аракет кылгыла. Баш бербеш керек, Бербегиле. Эмне бересиңер? Силер туура по консультация бергиле дагы, анан кийин анын сразу акчасын алганга аракет кылгыла. Сабак болгондо группага менде да ушундай учур болгон. Сабак ташталат, устной сөз түрдө новичокторго кеңеш бересизби дейт. Москвада да жолугушуулар болот, буюрса, Кудай кааласа. Неме новичокторго кеңеш давайте акырында берип кетели, кененирээк кеңеш берип кетели. Так, Айсулуу сөз кабарлап коюңуздар, кайра каалайбыз. Миссия на миллионго. Мен катышканмын Миссия на миллион деген сабакка дейт Мээрим. Молодец.
сулууңа карап ойлоп отурам дейт. Муслим эже бул вообще күчтүү Фаберлик бизде лидер. жүрөккө ээ Гүлпери дейт. Артикул 43.034 помада. Фаберликтин жана помадасы. Немеси, первая леди. Полуматовая помада. Полуматовая помада. Вообще сон помада, мен только ушул помадамен жүрөм. Мен да өтө жакшы көрөм. Мына Даже контуру пробниктерин алып койгом. Контуру да Фаберлик. Салонда чамча макияж жасап берем да. 900 рубль элеге жасайт экен макияжды. Фаберлик менен жасайт экен. Фаберликтин продукциясы менен жасап берем, немелерди 900 рубльга эле жасап берем десем дарежем 900 рубль элеге дечи. Фаберлик биздин жүрөккө ээ Гүлпери дейт классно. Өйдө чыгып суроолорго жооп бергенчи мен Жапар кыз кайталагыла сурооңорду өйдө да өтүп кетти. Уже дальше чыгып кетишибиз керек болот. Мен да сабактарга катышкым келет дейт. Уктап аткан группаны кантип ойготсо болот? Д1 Д2 сабактарды тынбай өтө бергиле, группаңар өзү. Укса да укпаса да өтө бериш керек экен. Укса укпаса өтө бергиле. Силер биринчиден өзүңөргө жөндөм аласыңар. Уга турган адам келгенде силер конкретно айтып бере аласыңар. Кимдин видеосу дейт? Мирлан Батырхановдун лидерлик баскычтар деген видеосу. Лидерлик стилдери, баскычтарын да көрүп койгула. Мотивацияны кайдан аласыз дейт? Мотивацияны өзүмдүн ичимен алам. Жана видеолордон алам, китептерден алам. Китеп көп окуйт. Для начала акча менен көтөрүлсө болобу дейт. Акча менен көтөрүшүн не стоит? Мен 3% көтөрүп туруп кайра түшүп каласың. директор болгум келет. Артымдагы 2 адам каттадым, иштебей жатат. Көңүлүм сууй баштады. Эмне кылышым керек? 2 адам каттадыңар. Болгон 2 адам каттадыңар. 2 адамбы? Болбойт ал, жок. Анда иш эмес. Анда бул иш эмес, иштедим деп айтпай эле койгула. 1000 адам менен жолугуш керек. Ооба. Вообще күнүнө 20-30 адамга сунуш кылыш керек. Ошондо анан ушул ийгиликтер Эми сунуш кылыш керек дегенде, отуруп алып эле бир сунушту кайра жибере берген бул сунуш эмес да. Ар бир сунушуңду ар бир адамга өзүнүн көз карашына ылайыктап туруп, ар түрдүү жол менен сунуштап көр. Айылда карыз бербесең иш болбойт дейт. Бул Гүлпери айылда эле иштеген. Айылда эле иштейсиң. Айылда акча көп наоборот. Айылда ага товарды берерде, ага керектүү товар берип атканыңды билдирип туруп бер андачы. Сунуш кылгандан тартынып эптеп жалдырап туруп, пожалуйста алып койчу деп берсең, кантип жеңем дейт. Сунуш кылгандан тартынып атыптыр, кантип жеңсе болот? Сунуш кылгандан тартыныштын кереги жок. Сен жаман товар сатпай атасың, жаман нерсеге сунуштап аткан жоксуң. Демек сен өзүңдүн ишенимиң менен иштешиң керек. Мээрим кайтала сурооңорду. Жылдыз, рахмат. Так, сонун Питерде өткөнгөр барбы дейт. Питерде бар? Питерде жок меники. Тень артикулу була Фаберлик эмес, ателье профессиональный тени 2,500 сомдон 3000 сомго чейин турат. 5 лет цветтен турат, Т19. Так, дагы бир жолу айтып койгачы. Помаданын артикулун эсте жок. 43.034 меники. 43.034. Сеники башка болуш керек. Меники башка. Skyline сеники. Биздин супер эжелерибиз рахмат, покинул болушат да дейт. Эчтеке немеси, ага көңүл бурбаш керек. Покинул болгонун көпчүлүк себептери болушу мүмкүн. Кимдир бирөө түшүнбөгөндөн улам, кимдир бирөө наставник менен иштешпегенден улам, маалыматтын көпчүлүк учурда маалыматтын жетишпестигинен. Группага жөнө кошуп салат да тарсылат элечи. Кече Олбун интервьюсунда айтты го, мен даярдап туруп анан кошом группага депчи. Жакшы товарларды адамдар баасы кымбат экен деп албай коюшат. Кээде ошону кантип сатсаң болот, айтып кетсеңиздер жакшы болот дейт. Ал адам демек баасы кымбат десе, ошол адам неменин ал адамга керек экенин сезбейт атат. Ошон үчүн сен керек экенин айтып бере албай атасың. Эгерде адам бетине дагы болсо, мына дагы сенин бетиң 100% кетирет, бирок бул 5000 сом турат десе, 5000 сомго алганга да даяр адам. Керек болсо 10 000 болсо болот. Эгер ошол дагы чындап кетиргиси келсе, желаниясы болсо. Кандай китеп окуйсуз дейт? Мен окуп чыккан китептерден эң жакшы көргөн китептерим, мага жакшы жардам берген китептер бул мен Фаберлик бизнесинде кармалып калышыма жана ушундай ийгиликке жетишиме жардам берген китептер булар. Сайдмурат Давлатовдун "Мен жана акча" деген китеби. Ошол эле автор Деньги сетевого бизнеса деген китеби. Андан кийинки Наполеон Хиллдун "Думай богатей" деген китеби. Андан кийинки китебим менин Купуя сыр деген китеп болду. Купуя сырды окугандан кийин конкретно менде өстүп алды. Настройлорум өзгөрдү. Азыркы учурда "Квадрат денежного потока" Роберт Кийосакинин китебин окуп атам. Бирок түшүнүүгө бир аз кыйын экен, оор китеп экен. Андан биринчи баштап эле койгонуңар жакшы. Богатый папа, бедный папа. Богатый папа, бедный папаны да окуп чыккам. Ошондон биринчи баштагыла. Асель Нурзат, рахмат. Так, настройду оңдош керек дейт. Туура. Өмүрбек Тургунбаев, мен товардын баарын өзүмдүн акчама алып, эми акчасы топтоп айтам дейт. Адам каптай албай атам, эмне кылсам болот дейт. Өзүңдүн компетенцияң жогорулат. Өзүңдүн акчаңды алып туруп, анан кийин сата албай бул бизнесте сен антсең
жетпейсиң. Духуң чыгып калат. Духуң түшүп калат. Эртең Жанагындай эле жок болуп D2 кетесиң. тепкичте жок кетесиң. D2 деле жок болуп кетесиң. D3 өтө албайсың. Командаңызга кайра кантип коштурсам болот дейт болсо да. Покино болгон окшойт да командага. Неме личкага жаз, же болбосо неме кыласың? Азыр ушул видеонун астында, акырында номер калтырам, ошого жазасың. Мен бүгүн сөз көрөм дейт классына. Аз катты дешет. Бизде мындай болду да. Все болду. Все болду. Бул боюнча подтверждение боюнча наставниңиздер кайрыласыздар. Бул технический суроолорго жооп берсек убакыт көп кетип калат. Эфир сонун болуп жатат. Гүлпери ишиңе келик. Рахмат. Фабилке катталгандан бери уюкка аз айтып уктасам көзүмө Фабилке көрүнүп уктап эле жүрөм, бирок чарчаганым жок дейт. Приятно усталость, значит. Ошондой болот. Демек сиз өсөсүз деп көзүңүз жумулайын деп калыптыр дейт. Жок, мен окуп атам. Биз бирок уйку Кайсы жерден тапса деле ошол жерден окуй берсин китептерди. Ресурс ёмкий болуш керек да. Керек нерсени окуш керек. Так, бул жерде. Все. Группама тапшырма берсем аткарбай атат. Кандай жол тутсам болот дейт. Демек сен тапшырма бербей эле кой. Эч ким аткарбайт. Демек сен тапшырма берерден мурун жөнөкөй ценность беришиң керек. Баалуулук беришиң керек. Анан кийин аткарса эмне болот, ошону айтыш керек, Аткарса эмне болот, ага результатын көрсөтүшүң керек. Аткарбаса эмне болот, лично сүйлөшүшүң керек. Ал адам менен жакындан таанышып сүйлөшүп алышың керек. Бирок таанышып сүйлөшүп алат дегени бир жолу анын проблемасына мындай апак-чапак болуп кетет деген эмес. Бизнес чөйрөдө гана. Молодец, сонун так жооп бердиң. Гүлпер, мен сени Жалал Абадтагы жолугушууга келгенсиң, ошондо 12% болчумун дейт. Мен жаңы гана катталгам, азыр 9% болоюн деп калдым. Молодец. Үй бүлөлүк абалга байланыштуу мотивациям түшүп кетти. Сени менен байланышкым келет дейт. Так. Байланыш жеке сүйлөшөсүздөр деген ойдомун. Так, адамга сунуштап жаткандай от үйдө маалымат бериш керекпи же не обязательно? Не обязательно. Зачем? Монолог кылбаш керек да, диалог түзүш керек. Адамга мисалы үчүн Фаберликте 3 сунуш бар. Сизге мындай. Анан кийин маркетинг план мындай деп эле айта берсең, ал адам блин дейт. Уже окусу келбей калат да. Анын өзүнүн кызыгуусуна жараша суроолорду бериш керек. Жакшы сатуучу туура суроолорду бере билет. Классно. Вообще сонун. Бул жерде өзү сүйлөй берсек болбойт да. Сүйлөтүшүбүз керек. Аябай сонун айттың. Монолог эмес, диалог кылыш керек да. Настоящая бизнес-леди деш керек силерди дейт. Башында ошо диалог кылуу өтө кыйын да. Ошону үйрөнүш керек. Мен деле азыркыга чейин прям профессиональный уровеньде диалог кылам дебейм да. Кээ бир адам менен получится, кээ бир адам менен не получится. Если не получится, я не расстраиваюсь. Дальше кете берем. Классно. Макияжыңар окшош бекен дейт. Ооба. Бир автор бир. Где-то бир 7-8 мүнөттө боеп бердим көзүм эле. Менин күйөөм дагы деле каршы болуп турат. Бекинип иштейт, бирок айткан Фаберликте иштеп жатам деп, ошондо да ишенбей жатат. Мен деле күйөөм каршы болгон. Мен сөккөн сөздөрүн уккам, мен жалдырагам. Пожалуйста, мага ишенчи. Мен ушул директор болом, мен сага көрсөтөм, мага ишенсең, мага ишенесиңби деп андан мындай уадасын алгам да. Мен ошол уадасын алганым үчүн дагы мен директор болдум. Кийин уят болбош үчүн да. Кийин айттым да. Күйөөмдүн аты Зулумбек, эми болду, эми директор болдум, эми иштебей койсом деле болот десем, неге дейт го. Товарлар распродажа болуп калыптыр, сата албай жатабыз дейт. Наоборот, сатса болот го, наоборот жыргап сатпайсыңар. Распродажа болотса, арзан болотса, наоборот оңой өтөт да. Курук бетке кайсы крем назначить эте аласыңар дейт. Курук бетке бул суроолор только продукция боюнча Мирландын бетти кароо негиздери деген видеосунан көрсөңүздөр толук маалымат берилет. А так Oxyology сериясын айтабыз. Для сухих деген. Менин консультанттарым заказ берип албай коюшуп, сунуш жазганда тупо сунушту жибере бербегиле да. Мындай андайдан уже элдердин баары тажап калды. Заказ жазып жатканда сиздер ошол ойноп жазып коет. Ооба туура, бирок чындап пункт выдачилердин аябай чоң жалп болуп атат биздин группаларга. Эмнеге себебинде биздин наставниктер иштешпей атат. Главный заказ жаздыртса болду атат. Андай дебеңиздер. Заказ жазып атканда башында сиздер ошол жайга беришиңиздер керек. Эмне алыш керек, точно алыш керек, туура маалымат бериш керек. Мен тупо жазып койбойм. Сунушту жазганда не деп айтасың дейт. Сунушту тупо жазып койбойм. Мен биринчи контакт түзөм. Контакттан кийин, анан кийин проблемасын аныктайм. Проблемасын аныктаган соң, анан сунуш ошо проблемасына жараша сунуш айтамын. Анан кийин сделка заключать этебиз да. И алат, и албайт да. Көрдүңүздөрбү? Кечке проблемасын аныктайбыз деген суроо деп айтып атат, Бул дагы Мирландын видеолорунда толук айтылган. Сатуу баскычтары. Молодец. Даже ар бир жанагынын видеонун немесин билет да, кайсыда кайсы кантип айтылганы жөнүндө полностью билет. Так. Азыр так.
Мына адамдарды кайдан табасыз көбүнчө дейт. Азыр сен адам издеп эле, сен бар адамдарды иштейсиң же? Мен азыр адам издебейм чынындачы. Мен адамды активный издеген учурум баягы D2ден D3кө өтүп аткан мезгилимде активный издедим мен. D1де дагы активный издедим. Ошо каяктан издеп аткансың адамдарды? Адамдарды мен интернеттен издедим. Тааныштарыма айттым, туугандарыма айттым, классташтарыма айттым, группалаштарыма айттым. Ошолордун анан кийин терилип алынды дагы, алардын адамдары менен иштеше баштадым. Анан кийин уже адамдар өзү, ооба. Кийин магнитный маркетинг иштей баштады менде. Ушул жөнүндө бир аз айтып кет. Магнитный маркетинг боюнча бир аз айтып кет. Бул эмне деп магнитный маркетинг. Суроо жазбай туруңуздар, суроonu жазып бизде эфирибиз затягивается. Биз ушул жердеги суроо акыркы суроого чейин токтойбуз. Зулайка рахмат, Зулхумар рахмат, Турсунай так. Турсунай, мен күткөндөй ийгилик максатка карай бет алабыз. Классно. Катып калды, суроомо жооп бере албай калдым. Жооп бердиңиз, Гүлпери дейт. Может, жооп бергендер. Магнитный маркетинг боюнча айтып берди, ошо кыскача деп кетели. Непридуманная история или кандай? Непридуманные истории. Фаберлик десеңиздер чыгат. Мен кечеги жолугушуудан кийин түнү мен фаберликти көрүп чыктым дейт. Өтө сонун энергия, рахмат дейт. Мен группага активный болуп атат, сунуш бересиз дейт. Кандай сунуш бересиз? Азыр магнитный маркетингде ушуга пешелүү болот. Мен да группам активный болбойт. Жанагы 5 сааттык кино, Так, рахмат, интервью болду бери, так, калуу, ийгилик, Дарича канча тапшырмам аткарбайт жаш жардам берет экен. Ооба. Аз бул жерде жалаң калуулар эмес экен. Анда эмесе жанагы неме боюнча түшүп кетсе только Дарья эмес түшкүм келет дейт. Все в основном калып электер экен. Давайте ошо магнитный маркетинг боюнча. Магнитный маркетинг дегени бул сиздер өзүңүздөр алган билимдерди группаларга алып айтып бере бересиздер да. Мисалы үчүн миссияма миллион дегенден деле сүйлөп айтып берип атам, өзүм түшүнүгүм айтып берип атам да. Бул алган билимдеримди сразу бөлүшүп берип атам. Бул дегенди магнит кылып тартып атам. Ал жерде уккандар болду, укпагандар болду, покинулар болду да. Өзүм быстрый старт группамда дагы сабактарды өтүп аттым. Ал жерде да уккандар болду, укпагандар болду. Бирок уккандар азыр менин стабилдүү консультанттарым. Алардан сөзсүз директор чыгат. Өзүмдүн эжем деле ошол сабактардан вау, Гүлпери акылдуу сөздөрдү айтып атат, каяктан үйрөнүп атат, вау деп туруп, азыр ошол эжем азыр менде уже потенциальный директорум да. Анын командасында да уже күчтүү конкретный иштейт. Демек, магнитный маркетинг ушу өтө беришиң керек, өтө беришиң керек. Башында результат болбойт. Бирок бекер иштегенден болсоң эч кандай результат жок. Анан кийин убагы келет, өзүлөрү адамдар тартыла баштайт. Ошол магнит. Точно. Бул сонун айтып кеттиң. Дал ушул нерсеге кошуламын. Башында результатын көрбөйсүң. Кыла бересиң. Андан кийин уже ушул нерсе болот. Мисалы үчүн, когда-то Ольга мен бул сөздү көп айтам, асмандан салбырап звезда окшойт. Бирок ошонун үстүнөн иштеген болот ошол адамдар. Анан кийин ошол неме кийин үзүрүн көрөт да. Сен ошол картинкаларда барбы? 1% талант, 99% мээнет деп. Ошол үчүн. Ошол мээнетиң аз үзүрүн көрүп атасың. Чын айтканда, кечээ дагы ушу Гүлпери менен сени сүрөткө түшүп алайын деп аткандар кыйнап алып атты. Ошондой болупту. Ошо бизде эфирибиз аябай созулуп кетти, бирок созулган чакта деле аябай познавательный сонун эфир болду. Мен бул жакта отуруп, мен чын айтканда өзүм дагы сыймыктанып аттым. Ушул сөз жаман жагат да, ушул сөзүнө стремиться этиш үчүн дарежеме көрүнүш үчүн эле. Дагы айтып калат да. Пепто билесиздер, укам деп сүйлөйбүз, баягы сиңдим деп мындай жаман симптом дегендечи. Мен баягы Гүлпери өскөн сайын сүйүнөмдөн сүйүнүп алып баягы неме болсун, жанагы директор биринчи линия болгондо айта мой продукт, менин немем, баламдын кызым дегенде анан кийин Пепи укам молодец, мен сүйүнүп атам, вообще сонун нерсе. Ошол сөзү мага мындай сөзүн укпай, көңүл бурбай койгондо тережем жок болуп кетти. Что-то бир нерсе жасашың керек дейм дагы. Буну эме удивлять этишиң керек тережем. Удивление беришим керек дагы деп туруп анан кийин бир нерселерди изилдеп туруп анан. Да, сонун. Гүлпери өзүң жакшы көргөн 3 продукцияны айтасың, кам. Андан кийин немени айтып кетесиң? Парфюм, кайсы парфюм колдоносуң, кайсы парфюм жакшы көрөсүң? Жакшы көрүп пайдаланып баштаганымда кайненем парфюмдарды жыттаганда башы кийин ал кайнеме мындай неме кылышым керек. Подстраивать этишим керек. Парфюмдарды анча эле колдонбойм. Бирок жакшы көргөн парфюмдарым баягы нежный ароматтар жагат да, нежный цветочный ароматтар жагат. Fruity Story'нин баягы сарысы жагат. Мен көпчүлүк ароматтар жакшы көрөм да, анан Freaky Sensio деген бар го. Ошол ароматты жакшы көрөм, анан Каурин жакшы көрөм. Ушул 3 аромат жагат. Менин вкусум нежный цветочный ароматтар. Анан жакшы көргөн продукцияларымдан мен жакшы көрөм.
мына помаданы жакшы көрөм. Мен жакшы көргөн продукцияларым өтө көп. Анан шампуньдан баягы жашыл түстөгү шампунь бар го, ошону өтө жакшы көрөм. Баягы масла мамлы деген, масла мамлы. Амла масласы мындай кымбат баалуу масла болот дагы, чачка өтө сонун күйгөн чачта мен ошол шампунь сурап мен. Структурасын глубокий уровень. Айтсам мен азыр көрсөтөм ошо. Барбы сизде ошону глубокий васстанадан кийин чачым ошондо жаңы карий баш калганда жок, ошондон кийин калым. Андан мурун апам айтат болчу, сиңдилерим бар болгон чачтары калың жашнакай да, апамдын чачтары калың жашнакай. Мен ушул шампунь менен жүрөм. Тышканын куйругундай болчу. Ушул шампунь менен жүрөм. Азыр бирок бүгүнкү күндө Москвага ушул маскамды алып. Менде ушунун бальзамы да бар. Кээде шампуньдарым маскасы дагы сонун. Өзгөртүп турам. Азыр менде немем бар, алып келейин. Мисалы үчүн чачыңдар тынбай күйүп, сынып кататкан болсо ушул шампуньду колдонуңуздар. Бул шампунь глобальный реконструкция жасайт, полностью жана чачыңыздар. Бунун мен сөз маскасын колдономун, бирок бүгүн мына бир аз тургөнөйүн деп калган үчүн жеңилирээк деп мен ушул масканы алып келгенмин. Ушул биоарктиктин маскалары да өтө сонун да. Баягы чачты жумшак кылып, сонун кылып коет, вообще сонун. Ну, особенно ошо поврежденный чачтар. Жок дегендерге сразу эле мындай примерин айтып коеюнчу. Обычный магазинде болгон Фаберликке алмаштырып коесуздар да. Бул деген эмне дегени? Бул чачыңыздын тибине жараша шампуньду тандоо дегени. Кээде мисалы үчүн восстановление бүттү, амланы алды да. Эми сиз шелковистости каалап атасыз. Шелковистости кааласаңыз, мындай шелковый болушун каалап атасыз да. Шампуньду шелковыйды тандап коюңуз. Анан кийин Фаберликтин шампуньдары көбүн жактырып өшпөйт. Чүкөнгө атайын бар чач чүкөнгө. Жактырып өшпөйт. Себеби мында составында кошумча заттар жок. Маслалар, кондиционерлер, бальзам, маскаларды албайт. Чисто чистин аркасынан чешуйкаларды ачып коет. Чачтын ар бир кылкандары мындай жыланын териси бар болот да. Ошолорду ачык боюнча калтырып коет да, анан чачтар моундай болуп шыпыргыдай болуп. Бул боюнча видео тартышың керек экен, сурашып. Ооба, тартып берем кудай кааласа. Чешуйкалар моундай болуп ачылып калат, анан парпайып калат чачтарчы. Аны закреплять этиш үчүн бизге маска, бальзам жана кондиционерлер жардамга келет. Сонун маска. Мен ушу маскасыз жашай албайм, чын айтканда. Меники күйүп калган чачым. Ошол эле сериянын маскасы. Муну экөөнү чогуу колдонсоңуздар болот, же болбосо комбинация кылсаңыздар болот да. Ушул маскалар чешуйкаларды жаап берет да, чачтарыңыздар анан кийин жылмакай, жылтыраган, баягы сүлкүлөгөн чачтарга айланып калат. Маска, бальзамдарды койгондо дагы биз туура эмес коебуз. Чачтын түбүндө могул жерге шоо алабыз да, бул жерге шуаштын вообще кереги жок. Чачыңыздар тез кирип болот. Ал чачтардын учу бизде повреждать этет. Шыпыргыга окшоп калат. Ошолорго коюшубуз керек. Анан кийин бул менин эки сүйүктүү продукциям болуп 24 саатка жок стоит. 7-8 саатка чейин. Баягы Фаберлик неме Stay On деген сериянын помадалары. Уже анан кийинки жакшы көргөн продукциям мынакей. White Plus. White Plus. Ушуну өтө жакшы көрөм. Мен сиңдим тиши тиле тиш болчу да. Сары тиш болчу кичекей да. Там жубайт менен тишиңе. Тамчу эдаричи. Азыр да ошо агартып атат тиштеримди. Азыр сонун да. Аппак голливудская улыбка, чын айтканда. Сонун. Вот ушуну жакшы көрөм, мага даамы да жагат. Анан кийин бул чындап эле налеттор жок калат. Менин тишимдин астында налеттор пайда болуп калчу эле, каминдер бар болуп калчу эле. Азыр ушу менен жууп коем, камин, налет эчтеке жок болот. Мен эң жакшы көргөн зубная паста бул баягы 200+ концентрат, ушуну обожаю. Жыты дагы жагат. White Plus да сонун даамы. White Plus'ун даамы жагат мага кээде. Берки 200'ды мен жактыра албайм, себеби оозума толуп кетет да, кускум келип кетет. Вот. Ар ким вкус ар түрдүү. На вкус и цвет товарища нет. И даже эже сиңди болсок дагы экөөбүздүн сүйүктүү продукциябыз бар. Эки башка. Ооба. Анан кийин Beauty Lab'нын ванильное лакомство деген эмесин алдым эле. Жыт аябай сонун экен. Жытын жыттасаңыз, реально лакомство. Мага мындай жыттар жакпайт. Мынакей. Мага пряный, сладкий жыттар жакпайт, мага бандай морской, свежий жыттар жакпайт. Ар кимдин вкусу ар түрдүү. А Гүлперге более нежный жыттар жагат экен да. Вот. Ошо эми кеңеш акыркы сенин сонун бандай волшебный пендель болсун. Новичокторго ооба бир тууганбыз, почти экөөбүз бир туугандай чоңойгонбуз. Мындай эки бир тууганбыз. Экөөбүздүн атабыз бир тууган. Окшош турабызбы? Новичокторду ойготушубуз керек. Экөөбүз новичокторду ойготосуң, анан лидерлерге кеңеш бересиң. Өзүңдүн мындай эме жүрөккө жете турган сөздөрүңдү айтышың керек болот. Новичокторго кеңешим, сиздер азыр мотивацияланып алып туруп эле ар кимге ар түрдүү кылып айтып, өзүңүздөр сынып калбаңыздар.
өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеңиздер. Бир видеону көрдүңүзбү, ошондогу нерселерди пайдаланып өзүңүздүн бизнесиңизди түзүүгө сизде азыр сонун мотивация турат да. Ошол мотивация менен колдонуп 3-4 айдын ичинде быстрый старт менен директор болуңуздар. Лидерлерге айтарым, өзүңүздөрдүн командаңыздарга келген новичоктор менен өзүңүз менен иштешиңиз. Өзүңүздөрдү сынып калбаңыздар. Мына мен айткан D1, D2, D3төн өтүп кетип D4кө кетиңиздер. Өз бизнесиңиздерди создавать этиңиздер. Өз бизнесиңиздердин ээси болуңуздар. Бирөөнүн көз алдында Бирөөнүн көз алдында иштебеңиздер. Эгерде бирөөнүн колунда иштеп атсаңыздар, мен деле азыр бирөөнүн колунда иштеп атам. Бул нерсени азайтып, өзүңүздөрдүн пассивный доходуңуздарды курууга көбүрөөк убакыт бөлүңүздөр. Бирок иштен чарчап келсе дагы бул баягы водопроводун азыр куруп жатат. И водопроводду чын айтканда уже азыр водопроводунда где-то 72 000 рубльдей акча турат. Бул дагы, мисалы үчүн мен Москвада иштеп атам, кыйратып атам деп кылбай койсо болот. Жакшы эле таап атам деп. Кинолорду көрсөм болот, мультфильмдерди көрсөм болот. Аларды көрбөйм. Мультфильм демекчи, мультфильм жакшы көрөм мен. Ошончо да мультфильм айтып коём. Кунг-фу панданы жакшы көрөм, мисалы үчүн мультфильм. Мудрый фильм да, бирок. Мудрый фильмдер көп да, мультфильмдерде акылдуу сабактар көп болот. Балдарга тарбия берүүчү сабактар көп болот. Мен өзүм мультфильмдерди көрөм, кыздарым менен, балдарым менен ошону көрүп, вау, кызым деп эмне берем. Вот. Эми лидерлерге кеңеш. Лидерлерге кеңешим, өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, өстүрүңүздөр. Дагы не десем болот? Сынып калбаңыздар. Эң кыйын мезгил мына 9-12% эң кыйын. Акча көрбөйсүздөр, мээнет кыласыздар, команда десе командаңыздар бар. Вроде баардыгы болуп атат. Канча адам ишенип келди сиздерге. Но кимдир бирөөдө болбой атат, сиздерге жалптарын айтат, башка кылып атат, же акчаңыз жетпейт, же үй бүлөңүз түшүнбөйт, каршылыктар болуп атат. Бул мезгилде сиздердин самолетуңуздар же болбосо поезд деп коелу, поездуңуздар оборот алып аткан мезгил. Оборот алып аткан мезгилде дайыма сизде көп энергия, көп бензин талап кылынат. Ошол мезгилде турасыз сиз. Ошол мезгилден өтүп коюңуз, дальше талкалайсыздар, любой талкайт. Азыр сиз өнүгүп өсүп аткан мезгилиңиз. Ошол мезгилде сынып калсаңыз все, болуп таштайсыз. Өмүр бою. Мен ар дайым айтам да, Пепе. Бир нерсени баштай берет, көбү баштай берип таштай беришет да. Менде ошондой болгон. Баштай берип таштай берет. Мисалы үчүн, любой адам старт алат. Бирок жарым орто жолдо старт көбү үзүлүп түшүп калат да. Баягы эмнеден финишке анча адам жете бербейт да. Бир ишти кандай жасасаң, сен башка ишти дагы ошондой жасайсың да. Ошондуктан сен фабрикти баштадыңбы, демек өзүңө мындай сенин сөзүң бул, обещанияң бул бир тыйын эмес да. Сен ошо өзүңө жана кылышың керек да. Сөзүңө турушуң керек. Мен все баштайм болду. Кыйратам дедиңби, кыйратышың керек. Кыйрадыңбы, анда вообще сен не только фабрик, любой эле иште. Любой эле иште да. Якорение деп коет да. Сиз майда иштерден баштап көрүңүз. Любовь Тилебаеванын советин колдонуңуз. Мен ошол советти да колдондум. Ооба, чын айтканда баягы азыр бул иште өз салып айтсаңыздар, эски жанагы эмнени кандай жеңиштериңиз болгондо. Мүмкүн сиздер кызыл диплом алгандырсыздар, мүмкүн сиз лидер болгондурсуздар, мүмкүн сиздер жанагындай мектепте мисс красавица болгондурсуздар, ошолорду эстеңиздер. Когда-то мен ийгилик жаратканмын, эмне үчүн мен азыр жаратпай атам, мен жаратамын деген сиздерде внутренний мотивацияңыздарды издеңиздер. Сиздерге фаберлик эмнеге керек? Эмне жардам бере алат? Сиздердин максатыңыздарды орундатууда кандай жардамы тиет? Ошондо сиздер ушул фаберликти курал катары көрүңүздөр. Ошондо анан ийгилик болот сиздерде. Аябай сонун сөздөр болду. Бул жакта аябай көп, мына жакта мотивация алып аткандарын дагы биздин бизнес партнерлор аябай мотивация алып жатышат. Чын айтканда, Гүлпери, сен ошо Дубайдын жеңүүчүсү болгону менен куттуктайм. Азамат өзүң күчүң менен достойно жеттиң. Ошол нерсеге Кудай насип кылып, сен дагы ушундай поездкаларды өзүң командаларыңа бергенге насип кылсын. Кудай кааласа мен дагы поездкаларды берем. Ушул жылкыга планым минимум бриллиантовый директор болуш. Биринчи линиямдан 6 ветка өстүрүп менде 3 потенциальный директор бар. Даже 4. Даже 4 бар потенциальный директор. Минимум 1000 балдар да, аларчы уже минимум. Кудай кааласа, буюрса, Гүлпери уже чоң план коюп турат. Бирок мен көз алдымда дагы мен өз көзүм менен жана болдум. Мурда Гүлпери мен почемучкасын деп уруша берет болчук. Кечке Самаражайым урушат элем мен. Почемучкасын сен деп. Кечке эле суроо берип жүрө бересиң деп көрсө, бул ошол убакта өзү баягы толук ошол нерсеге ынанып, ошол анализ кылып жүргөн мал экен. Кайра
кастингден кантип иштесе болот да, сиздер суроо берип отурасыздар го, дал ушундай суроо Ушундай берилиш да? болупчу. Укам айланайын буга жооп бергенбиз го, мындай дегенбиз го десем, деп кайра эле суроо берет. Жалал Абадда жолугушууларына бирин калтырбай келет болчу. Сиздер ошол эле 9% жүргөн, сиздер ошол эле Бирде десем, мен 6% Самара жүргөн. эже менен шылдыңдаганда жаман уялып кеткем. Ошондон кийин почемучка болбой калгам. Мынтет да, жолугушуудан кийинчи уже кыйла эле көтөрүлүп калган элем. Жаңы келгенде Гүлпер кечке эле сурай берет болчу. Мен бирде таң калгам, бул кыз өзү бир нерсени түшүнөбү же түшүнбөйбү деп ойлоп калдым деп жаман жиним келген. Самара эже ушинтти деп кыйлага чейин капа болуп жүрдүм дагы, азыр нормально эле отношиться этем да. Ооба, бирок ошого көңүл бурдуң дагы сурагыч болбой калдың. Сурагыч болбой калдым. Керек болсо менден сурасын дедиңби? Ооба. Номериңди калтырып кет, WhatsApp номериңди. WhatsApp номерим Кыргызстан номери +996 жазып алыңыздар. 776 11 53 39. 11 53 39. Ооба. Андан эмесе баардыгыңыздарга ийгилик. Бизде азыр бүгүн азыр бизде саат канча болуп кетпи? Москвада канча болду? Саат 1 болуптур. Азыр бизде 5те бүгүн московский время менен саат 5те бизде Москвадагы директорлор менен жолугушуу. Өз отдельно отурабыз. Ровно 15 директор бар экен. Биздин бриллиантты командадан чыккан. Элестетиңиздер, Москвадан бизде 3-4 директорубуз бар деп сыймыктансак, азыр бизде 15 директор бар экен бриллиант командасында. Өтө сонун. Бүгүн биз ошол 13:00 болуптур. Биз ошол директорлор менен бүгүн биздин тусовкабыз бар. Гүлперлер болуп отурабыз, бүгүн жыргайбыз. 23-кө тезирээк кошулуңуздар. Вообще сонун бомба окружение болот. Даже группалардан деле да. Хотя ар бирибиз үйүбүздө жайгашып отурсак дагы ошол жерде бир миндик болуп вообще сонун нерселер пландаштырып, үй бүлө 23 деген үй бүлө. Эми драгоценныйга кошуш керек. Азыр биз 23 да. Биз азыр драгоценный состав бар, ал жакта да бир 20-30 чакты адамыбыз бар. Кудай кааласа ошол жакка кошулушат. Биз мына 23 толуп калбы уже, ар бир директорлор өздөрүнүн 23 алып барат. Мындай ушундай кылабыз. Бүгүн бизде дагы интервью болот. Биз орус тилинде да интервьюларды баштайбыз. Орус тилинде Кудай буйрса бүгүн Венера Собурбековадан алабыз. Бирок ошол эле учурда мен кыргыз тилдүү интервьюларымды бүтүрүшүм керек болуп атат, үлгүрө албай атабыз. Бүгүн дагы биз Гүлпери менен эмне үчүн мен жалгыз алдым? Себеби биз бир үйдө жашайбыз, бир үйдөбүз, ошондуктан биз интервьюну жалгыз алдык. Кайталап кетебиз. 11:53-39 76 мен көрдүм, мен феноменальный память. Именно на номера мен памятим аябай күчтүү болуп кетсе да мен Ньютон чатамын. Плюс 906 776 11:53 39. Мен сразу мен памятим ушунчалык катуу күчөп кетти да. Седен Ньютоник жардам берет. Бүгүн 3 директордон одновременно интервью алабыз. Уже бир директорубуз уже карып кетти, уже серебряный директор болуп кетти. Карып кетти. Зарипа эже, аябай күчтүү бомба эже. Бүгүн историясын угасыздар. Дагы кайталайбыз. 776 11:53 39. И Оксана Сарыева биздин директорлордон дагы бир директор кошулат. Бүгүн үчөөнүн саат где-то московский саат боюнча саат 4-төрдө алсак, кийин кечирээк дагы алабыз. Бүгүн мүмкүн болушунча биз 6 интервью алганга үлгүрөбүз, жетишебиз деген ойдобуз. Ошо, Кудай кааласа, саламатта кыздар, кийинки интервьюларда көрүшөбүз. Ньютоник.